Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly musulman bir tuğandarım. Allah Taalam obolu barыбызга эң бекем күчтүү иман, бекем ден соолук, чын ден соолук. Эки дүйнөнүн бакытты алайын, берекесин, бейишин насип кылган болсун. Айыккыс илдет ооруга чалдыккандан, шерменде болгондон, жүзү кара болгондон Кудай Таалам баарыбызды сактасын. Босогобузда келип турган сыйлуу коногубуз Рамазан айы орозого татыктуу кирип, бул айды жакшы өткөрүүнү, жашообузда жакшы жака өзгөрүп, жакшы нукка түшүп, Алла Таалага жакындап пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын эң бир сыймыктана турган сүйүктүү үммөтүнөн, коомунан болууну Кудай Таалам баарыбызга насип кылган болсун. Баарыңыздарга эки дүйнөнүн тынчтыгын, берекесин, жакшылыгын сурап кетмекчимин. Мусулман адамдын эң чоң жакшылыгы бул дуа болмокчу. Демек биз Рамазан айына кирип бара жатканда эртели кеч колдон келишинче дуага кыттап, көп дуа кылып калышыбыз керек. Мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа рахимахуллах, Аллахым ыраазы болсун, дуаларында мындай деп эскерген. Бул дуаны бизге устазыбыз Маулана Шейх Саид Багдаш устазыбыз кээ бир кол жазмалардын үстүнөн таап бизге жөнөткөн да. Ал дуа кандай? Аллахумма рзукна фикхан фид-дин. Жети нерсени сураган. Биринчиси, Кудайым динден терең түшүнүк бер. Фикх деп коет, шариаттагы адал арам маселесини ушундай карап, тескеп, адам баласына мусулман адамдын мойнуна келип түшө турган өкүмдөрдү так көрсөтүп баяндап берген. Курандан, сүннөттөн, далилдерден ар бир маселеге айкын далил келе тургандай, мына ушул диндеги фикх илимин Раматылык Чубак устазыбыз жетектеп, мына ушул нерсени карап ордуна коюп кеткендей, фикх илимин насип кыл дейт. Анан экинчи урмааниси динден терең түшүнүк берген. Анткени кээ бир инсандар динден өзүн диндар деп эсептейт, бирок ошол тайкы түшүнүгүнүн тайкылыгы, кенен ойлоно албагандыгы, аң сезиминин өтө бир тайкы экендигинен улам, тайыз экендигинен улам, өзүнө көп жабыркатып, зыян алып келип алат да динден. Динибизди дагы башка бирөөлөргө өтө жаман абалда көрсөтүп коюшу мүмкүн, өзү билбеген абалда. Ошол себептен улуу мазхаб башчыбыз имам Абу Ханифа рахимахуллах Аллахумма рзукна фикхан фид-дин, динден терең түшүнүк берген, фикх, шарият илимин насип кылган. Ва зиядатан фил илм. Экинчи дуасы, илимимди, билимимди күн сайын арттыргын. Өзгөчө Алла Таала өзүнө жакындата турган шарият илимдери, дүйнөдөгү керектүү, пайдалуу илимдерди көбөйтүп, ашырып берген Кудайым дейт. Үчүнчүсү, вассаатан фир ризк. Рызкымды адалдан кенен кылгын. Ушундай бир рызык насип кылгын, эртеңки күнү кыяматта сурагы жеңил боло турган. Бул жалган жашоодо жакшылыкка себепкер боло турган, чоң иштерге өөлгө түзүп бере турган, жакшы сооптуу иштерге жетелей турган адалдан кенен рызык бер дейт. Бүгүнкү күндө ошол таап аткан рызкыбыз шек күмөндөн алыс болуп, шариаттын максаттарына, таразасына, калыбына түшүп, ушундай бир шек күмөндөн алыс болуп, берекеге балкыта турган жакшы бир рызкыларга ошол рызкыны табууга аракет кылышыбыз керек. Ал нерсе үчүн өтө кор болуп, ден соолуктан ажырап калбастан, арам шек күмөндүү жолдорго барбастан туруп. Мисалы, реалдуу жашоого, күнүмдүк жашоого айтып келсек, көптөгөн адамдар өздөрү намаз окуйт, бирок билбейт экен да. Өткөндө жакында эле ушул бирөө суроо узатып калды. Ушундай лотерея ойнотсок болобу, кардарларды тартуу максатында деп белгилүү бир чектерди коюп, бул илгерки кумар оюндарына кирип калат да кээ бир сүрөттөр. Ошон үчүн өтө этият болуш керек. Лотерея оюнунан башка нерселерден шек күмөндүү нерсени адам өзүнө жугузуп, ошол аркылуу ибадаты аксап, дуалары кабыл болбой, орто жолдо кыйналып калбаш керек болот. Имам Абу Ханифа мазхаб башчыбыз, Аллахым ыраазы болсун, ошол үчүнчүсү, васаатан фир ризк. Адалдан кенен рызкы берген. Ошол рызкы кыямат кайымда эсек сурагы жеңил боло турган болсун дейт. Оор жүк болбосун. Ва афиятан фил бадан. Төртүнчүсү, ден соолугумду чың кылгын, алты санымды аман кылгын, 363-өмдү түгөл кылгын жараткан Алла Таала. Бирөөнүн көзүн зарыгып карап калбайын, каргып карап калбайын, бирөөгө кор болуп, зар болуп калбайын деп, ушул ден соолуктун амандыгын, тынчтыгын тилеп атат да, баштын амандыгын. Андан кийин ва таубатан кабл маут. Ар бир адамдын башында баарыбыз байкап, айкын, ачык, анык билгендей эле, ар бир башта өлүм бар. Кудай Таалам тобо менен, жакшы жүз менен Кудайдын астында
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын астында жана эли журттун астында жакшынакай иман менен, аброй менен дүйнө салышты. Кайтыш болууну Кудайым баарыбызга насип кылсын. Берекелүү өмүр, жакшы бир амалдарды таштагандан кийин. Ошону айтып атат: өлүмдөн алдын тобо менен күнөөлөрдөн тазаланып, арылып, жакшы жүз менен эч кимге шеримендөө болбой, өзүңдүн астында жаратуучу Кудайым эң биринчи кезекте жүзүм ак болуп кайтыш болууну насип кылды. Андан кийин орахатан индал маут, адамдын жаны чыгыш өтө кыйын экен. Өлүм учурунда жанымды рахат менен чыгаргын дейт. Мындайча айтканда, өлүм алдындагы кыйынчылыктардан, оор азаптардан өзүң сактагын. Кээ бир хадистерде келет, муну биздин аалымдарыбыз, өзгөчө имам Газали Ихя улумиддин китебинде кенен баяндайт, өлүмдөн алдыңкы оор абалдарды. Ошол жерде баса белгилеп кетет да, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассалам дагы бул ааламдын, адамзаттын мырзасы болуп, эң сүйүктүү Алланын пендеси, элчи, пайгамбары болуп туруп дагы өлүм алдында кандай оор жагдайларга жолукту дейт. Эң сүйүктүү зат ушундай болуп атса, сиз менен бизге кандай кепилдик бар, кандай жеңилдик бар дейт. Кудайдан кудуретинен, жакшылыгынан, мээриминен күдүр үзбөйлү, күдүр үзүп үмүтсүздүккө батпайлы, бирок ошол өлүмдүн бир жеңилчилигин сурап, Аллахым өлүм учурундагы ыймансыз кайтыш болуудан, ушул шайтандын тузагына түшүп акыркы салгылашууда, акыркы күрөштө утулуп калып түбөлүк бейишимди жок кылып ийүүдөн өзүң сактагын деп, өлүм учурундагы жандын аман эсен, имандын көлөкөсүндө сак саламат чыгуусун насип кыл деп суранып атат. Ва магфиратан ба'дал маут, 7-чи дуасы ушул: кайтыш болгондон кийин Кудайым баардык күнөөлөрүмдү кечирип, элге менин айыбымды көрсөтпөй, адамдардын айыбын мага көрсөтпөй, Кудайым өзүң иманымды аманат сактап, кабырымды жарык кылып, акырет сапарымды жеңил кылып, бейишинен насип кыл деп, кечиримиңди ыйгара көр деп суранып атат да. Иннека аля кулли шейин кадир би рахматика я архамар рахимин. Албетте сен баардык нерсеге кудуретиң жетүүчү, ырайымдуулардын ырайымдуусу, мээримдүүлөрдүн мээримдүүсү өзүңсүң Кудайым. Биз эч кимге кор кылба, зар кылба деген дуаны тиленип кеткен. Азыр эми биз сабагыбызды дароо эле ушул мына босогобузга келген орозо туурасындагы суроо жоопторго көңүл буруп кетсек, мына ушул суроо жооптор менен көптөгөн маселелер, мүшкүл иштер чечилип калмакчы. Сиздер дагы түз эфирден жазыңыздар, буюрса биздин оператор Орозбек мырзабыз Кудайым буюрса колдон келишинче жетишип жөнөтсүн, ага окуп жооп берүүгө тырышалы. Анан кайсы бир адамдардын суроолору жетпей калып, жооп берилбей калса, сиздер эми кыжаалат болбоңуздар, биз колдон келишинче мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша окуп жооп берүүгө тырышып, аракет кылып жатабыз. Биринчи суроо. Ассаламу алейкум дейт. Ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Өткөн жылдан орозо карызым бар эле дейт, 6 күн. Тута албай калдым. Орозо киргенден кийин кармай берсем болотпу дейт. Өткөн жылдын 6 күндүк карызы быйылкы орозо, мисалы эртең кирсе, Кудайым буйрса, жумаданбы же жумага чейинки күндөрдө орозого кирип кала турган болсок, сиз биринчи быйылкы жылдын орозосун тутасыз. Кудайым өмүр берип, ден соолук берип, аман эсен быйылкы жылдын орозосунан карыз болбой, каффарат 60 күнгө түшүп калбай, жакшынакай ийгиликтүү орозону тутуп бул сыноодон чыксаңыз, анан кийин былтыркы жылдагы калып калган 6 күндүк орозону кармайсыз. Орозо башталганга чейин азыр кармасаңыз болот, жетишип. Орозо башталып калгандан кийин быйылкы жылдыкы кармалыш керек болот. Өткөн жылдык өтпөй калат. Же болбосо бири-бирине кирип кетет деген түшүнүк жок. Былтыркы карыз канча күн болбосун, быйылкынын ичине кирип кетет деген сөз жок. Быйылкыны тутасыз да, быйылкыны аман эсен бүткөндөн кийин ден соолугуңуздун жакшылыгына карап, былтыркы орозону тутуп бересиз, ошо менен карыздардан кутулган болосуз. Карыздар бири-бирине кирип кетпейт. Ал ошол жана каффарат деп коет, себепсиз тамак аш жеп, себепсиз суусундуктарды ичип, үй бүлөлүү болсо ошол жыныстык катнашка, мамилеге барып койсо, себепсиз. Ошондо бир күнгө 60 күн, Рамазандын учурунда гана бузуп койсо, бир күнгө 60 күн муну каффарат деп коет. Ошолор ортосунда мындай 60 күн тут элек болсо, тамак аш бере элек болсо, бири-бирине кириши мүмкүн. Бирок былтыркы 6 күндүкүн быйылкы орозодон кийин тутуп бересиз, бир тууганым. Кийинки экинчи суроо. Устаз, менде суроо бар эле дейт. Эртең менен оозду бекитип уктагандан кийин түшүркөп койсо орозо бузулбайбы, жооп берип коесузбу? Чоң рахмат дейт. Эки суроодон турат экен сиздики. Жок. Мисалы сиз орозодо ооз бекитип кадимкидей уктадыңыз, уктаган учурда түшүркөп калдыңыз. Карасаңыз эле гусулуңуз сынып, жунуп болуп калган экенсиз. Жунуп деп коет, эми гусулу жок болуп калды деген сөз. Бел уруктугу чыгып калды. Эмне кылабыз? Орозоңузду кармап кете бересиз. Орозодо жалпы эреже ооздон ошол шариятта бардык жерлерде эмес, ушул жерлерден кирсе орозо бузулат деген жерлер бар.
ал негизги учурда ооз болот. Анан баштын жарасы, илгертен ошентип айтышкан. Анан курсак жара болуп, баягы мээ аркылуу курсакка жете тургандай бир шарт түзүлсө, же ич жара болуп ачылып, ошол аркылуу дары же бир нерсе койсо, ашказанга жете тургандай болсо, ооз менен биргеликте. Ушул жерлерден кирген нерсе бузат. А бул нерсе сыртка чыгып атат, ал нерсе бузбайт. Демек, түшүркөп калсаңыз, ошондой бир мамиле же болсо түнү сиз үй бүлөлүү адам болуп, жанагындай жакындык мамилеге барып, гусул алууга жетишпей калсаңыз, бир сыйра тазаланып, толук жуунбасаңыз да тазаланып, оозду бекитип, анан кийин багымдаттын убагын чыгарбастан барып туруп гусул алсаңыз жарашат. Бул сыртка чыгып аткан нерсе, ал орозону бузбайт. Ал дааратты бузат, ал гусулду бузат деген сөз. Бир эле учурда бузат, ал исключение бар. Оозду толуп кусуп, сыртка чыгып, ошол кайтып кетсе дейт. Экинчи сүрөтү атайлап колун салып кусуп туруп, ошону кайра кайтарып алса, ошол учурда гана атайлап кусуп, көңүлүн айлантып, анан оозу толуп кайтып кете турган учурларда гана бузулуп калбаса, башка учурда орозо кирген нерседен бузулат, жалпы чыккан нерседен эмес. Кирген нерсе дагы шариятта ошол баягы атайын бир айттык го, баштагы жарадан, ооздон, курсактагы жарадан ашказанга жете тургандай, анан ошол кирген нерседе адам баласынын баягындай ден соолугуна шыпа, дартына, илдетине шыпа боло тургандай, ден соолугуна ушундай азык зат боло тургандай нерсе болуш керек дейт. Бул баягы орозону бир күнүн бузуп, дагы 60 күн милдет кыла тургандай. Демек, сиздин сүрөттө жок, түшүркөп калдыңыз, туруп гусулду аласыз, эртерээк колдон келишинче, бирок орозоңузду улап кете бересиз, оозуңузду ачпайсыз. Экинчи бөлүгүңүз. Кыргызча эротикалык баян угуп, бул жагымдан суюк шилекей чыгып кетти, орозо бузулбайбы дейт. Орозо бузулбайт, анткени ал шилекей адаттен ба улуу нерседе уят жок. Сиз шарият маселесин сурап атасыз, анан көрүүчүлөр сураныч, бул маселени туура кабыл алалы. Туура, уяттуу болуш керек, адептүү болуш керек, бирок билбей калууга себеп болуп калбаш керек ал нерсе. Адатта адам зара кылгандайын вади чыгат дейт. Анан ошондой бир катуу бир нерсени кыялданып элестеткенде мази чыгат дейт. Сизден ошо суюктук, бул мази чыккан болот, аны менен даарат бузулат. Бел суу чыкпагандайын анык көзүңүз жетсе, аны менен гусул бузулбайт, даарат бузулат. Орозоңузга зыяны кесири тийбейт. Орозоңузду толуктап кармап кете бересиз, бирок даарат алышыңыз керек. Анан сизге токтоло турган маселе, жанагы өзүңүз айтып аткандай уяттуу нерселердин угуу тармагынан угуп эметкениңиз, кумарданганыңыз жакшы эмес. Ал көбүн эсе жалган. YouTube'да ошол баягындай өзүнө акча топтош үчүн, башка кылыш үчүн ошондой нерсени көп койгондор бар. Аларга Кудай Тааладан ынсап тилейбиз. Адам баласына Кудай Таала эркек адам болбосун, аял киши болбосун, табияттан түзүлүшүндө ал нерсеге күч кубат берилген. Кошумча ал нерсени көрүп, артынан түшүп, уят нерсени көрүүгө биз муктаж эмеспиз. Ал табигый нерсе, канчалык көздү сактаган сайын, канчалык такыба, адалдыктаган сайын Кудай Таалам ошол үй бүлөнүн рахатын дагы, ошончолук бирине болгон сүйүүнү дагы күчтүү бекен болот. Ошон үчүн орозого зыяны тийбейт, бирок сиз күнөөкөр болосуз андай нерселерди угуп көргөн сайын. Орозо, анан орозонун соонун дагы кемитип коет. Ошого орозо учурунда адепсиз нерселерден өтө кылдат болуп, этият болушубуз керек. Кийинки 3-чү суроо. Ассаламу алейкум дейт. Тааңга маал оозду жабып таарат алып, намаз окуп бүткөндө каалоо жок болгон учурда төшөк мамилеси болсо, орозо бузулабы же кандай? Экинчи суроо. Намазды жаңы эле баштадым, азырынча жаттай электим, телефондон карап окуп турса болобу? Намаз китеп менде жок дейт. Намаз китеп алганыңыз жакшы, китеп баары бир баягы көздүн суусун сактайт, жакшы. Анан китеп сатып алганга чейин албетте телефонуңуздан карап окуп турсаңыз болот. Сиздин экинчи сурооңузга жооп берели. Биринчи, кадимкидей эле телефонуңуздан карап окуп турсаңыз болот, бирок кыймыл-аракетти көп кылбаңыз, колдон келишинче аз кылып, башында үйрөнгөнгө чейин. Анан көнүп калгандан кийин ал аракетти ташташ керек. Көп аракет намазда бузуп коет, үйрөнгөндөн кийин, каныгып көнгөндөн кийин. Анан китепчени алып келип койсоңуз, коюп коесуз да ошол сүрөт аркылуу дагы окуп турсаңыз жакшы. Биринчи сурооңуз, ооз жапкандан кийин каалоосуз түрдө ушундай бир төшөк мамилеси болуп калды, орозо бузулабы кандай деп суроо бердиңиз. Сиз жаңы орозо тутуп атасыз. Өкүмү мындай болот. Эгерде сиз ошол нерсени каалабай оозуңуз ачылып калышы мүмкүн деп мажбурлангандай таризде болсо, анда сиздин орозоңуз ачылат, бирок кийин бир күн эле каза тутуп бересиз. Анан жок, бир аз көңүл болбогондой болуп, бирок баары бир чогуу ошол биргеликте иш ала турган болсо, күйөөңүз менен ишке аша турган болсо, анда күйөөңүз экөөңүздөргө бир күн бул казасын тутуп бересиздер, анан 60 күн казасы кошулат. Натыйжада 60 күн каффараты болот дегеним. Натыйжада 61 күн орозо тутуп бересиздер. Эмнеге? Бир күн жанагындай каза бузуп койгондук үчүн, бул чиста күндүн өзү 60 күн ошол күнөөнүн оор жүгү.
Рамазан айында учурунда атайылап туруп ошо жыныстык катнашка барган себептен 60 күн каффарат болуп калат. Натыйжада 61 күн тутуп беришиңиздер керек болот. Кудай таалам ушул өкүмдөрдү билип, колдон келишинче орозону бузбай, ийгиликтүү, татыктуу чыгып кетүүнү Кудай таалам насип кылсын. Өзү жалпы ошондо мындай бир эскерте кетели суроонун арасында. Кээ бир учурлар болот, ал учурда адамдын орозосу эле бузулат да бир күнгө бир күн тутуп берет. Кээ бир учурларда жок, бир күнгө кошуп 60 күн каффара, удама-уда арт-артынан кошуп тутуп бериш керек. Бул качан? Негизги орозону буза турган 3 нерсе бар. Атайылап тамак ашты жесе, атайылап суусундуктарды иче турган болсо, атайылап жыныстык катнашка билип туруп бара турган болсо. Унутуп калып башка эмес, билип туруп бара турган болсо. Атайылап туруп. Кийинки 4-чү суроо. Бир суроом дейт. Бир суроом бар эле дейт. Орозо тутуп, бала урушуп салсам күнөөкөр болбоймунбу? Урушпайын деп аракет кылам, тез-тез сууга ойной берет. Башкалар катуураак урушсаң калып калат дейт. Эч эле болбоду, эмне кылам? Бир жооп берип коюңузчу. Сууга ойносо жөн коёюн десем ооруп калат дейт. Маселе мындай. Эми орозо тутканда сиз энесиз да, сиз жөндөн-жөн бир ашатып сөгүп, оозуңуздан бир агыт кирип карайт чыгып, мындай бир оозуңузга ашатып сөкпөшүңүз керек, албетте ал болбойт. Орозоңуздун соолун жууп коюшу толук ыктымал. Бирок эне катары эне эмкейде анча-мынча урушуп коет, бирок ошондо да чектен ашпаш керек. Баланын кулагына жаман сөздөр сиңип калбасын. Эң жакшысы бул балдардын психология илиминде дагы келет. Демек суу менен ойноп атабы? Ошол эле учурда башка бир дагы ал кызыккан, мисалы эркек бала боло турган болсо, ал машина оюнчуктарга, унааларга кызык болот. Ошондой оюнчуктарды сатып алып берип, сууну алып ошол нерсеге буруп кетиш керек. Мындайча айтканда, баланын колунан тартып алса, ошонун ордуна бир нерсени бериш керек да. Бул жөнөкөй эле түшүнүк. Ошол сыяктуу ал нерседен алыш үчүн башка бир баалуураак же болбосо ал кызыккан оюнчукка алмаштырып коюш керек. Ошо менен нервиңиз да сакталат. Орозо учурунда дагы мындай оозуңуздан жаман сөз чыгып кетпөөгө аракет кыласыз. Мен баламды урушуп коет экенмин, орозо тутпай эле коеюн деген дагы жүйөлүү себеп болбойт, жок. Колдон келишинче сабырдуу болуп, башка оюнчуктар менен алаксып кеткенге аракет кылыңыз. Эми бала, акылы толук калыптан элек ал ошондой оюнкараак болот. Сиз өзүңүздү да нервиңизди сактап, башка оюнчуга буруп, орозоңузду да кармап кете беришиңиз керек. Былтыр намаз окуп жүрдүм эле, быйыл өзүм бир балам, кайынсиңдим 3 баласын карап окуй албай жатам. Кийин кантип каза окусам болот? Кайынсиңдиңиз ошо сизге балдарын берип каратып атабы, жакшылап карап көрүңүз. Эми биринчи кезекте ошо Кудай тааланын ибадаты парыз 5 маал намаз көп убакыт деле кажет делбейт. Убакыт чыгарып, эгер үйдө болсо, башка болсо, сизге караштырганы жакшы болот. Анан ал жумуштап башка болуп кала турган болсо, колдон келишинче каза кетирбегенге аракет кылыңыз. Колдон келишинче каза кетирбегенге аракет кылыңыз. Ошол жакындардан бирөө карап берип турса, эми дайыма жаныңызда болбосо дагы парызын окуп турганга аракет кылыңыз. Такыр эле калып кетип аткан болсо, казасын да калтырбашыңыз керек. Бирок казага жеткирбеңиз. Эми балар ойнойт, уктап атканда, башка кылып атканда убакытты үнөмдөп, жок дегенде парыз окуганга жетишиңиз керек. Кийинки 5-чи суроо. Бир тааныш кызым бар дейт, жигитин алданып калды дейт. 2 жыл болду. Ошол бала менен 2 жылдан бери чогуу жашайт, үйлөнбөй жатат. Эми үйлөнөбүз деп. Азыр экөө тең орозо кармап жатат. Орозосу намаз кабыл болобу дейт. Анан 2-чи суроо. Муну жекече ичтен окуганды туура көрөт элем. Жалпы угармандарга мындай туура эмес ой жаралып калат да. Мен жазма түрүндө сизге жооп жөнөтөйүн кийин. Биринчи сурооңуз. 2 жылдан бери ошентип никесиз жашап жүрүп, анан намазга келип, орозо тутуп атышат. Бул кандай болот? Эң чоң уят иш болот. Намаздын акыйкаты, орозонун акыйкаты адам баласы ошол адал жашоо кечирүү менен болот, адал жашоо менен кечирүү болот. Демек, эртерээк никеге турушсун. Сиз айтып жеткениңиз, сизге уруксат ушул видеону кыркып жөнөтсөңүз дагы чоң күнөө болот. Чоң күнөө болот. Ошон үчүн эртерээк колдон келишинче эртерээк нике жакынкы молдого барып, күбөлөрдү алып барып, эртерээк нике кыйышсын. Ата-энелерине кабар берип, ата-эненин ыраазычылыгын алып эки тараптыкын тең. Анан ошондон баштап алардын окуп аткан намазы, кармап аткан орозосун үзүрүн, берекесин көрүшмөкчү. Албетте эми кандайдыр бир деңгээлде моюндагы парыздан кутулуп атат, бирок бул өтө мындай бир уят иш, ал адепсиздик болуп, чоң күнөө иш катары бааланат да. Кармап аткан орозолорун кайрадан никеден кармашсын деген маселе жок, бирок эртерээк никелерин кыйыш керек болот. 6-чы суроо. Менин суроом дейт. Жолдошум шаарга кетип 15 күн дегенде келди. Экөөбүз тең орозо тутканбыз. Келгенден кийин жыныстык катнаш болуп кетти. Кудайым өзү кечирсин, кандай кылсак болот дейт.
атайылап унутуп калып эмес, мисалычы атайылап туруп жыныстык катнаш болуп кетсе 61 күн орозо кармап бересиздер. Орозо быйылкы орозону өткөрүп алгандан кийин татыктуу аман эсен 61 күн орозо кармайсыздар. 60 күн удаама арт-артынан. Анан ден соолук мисалы катуу кармай албай калып, катуу кыйналып ошол оорудан айыкпай тургандай абал болуп кала турган болсо, анда ар бир 60 күнгө 60 бечара мискин адамга тамак берилет. Бул качан дедик? Орозо кармай албай, кийин дагы бул оорудан айыкпай дейт, айыкпайт. Бул эми оору буга мындай ийлешип чапташып калды, Кудай сактасын дей тургандай болуп калса, анда орозо тута албайт экен да. Ал учурда анда 60 мискинге 2 маал тамагы жок дегенде 1 маал тамагын толук жедирип, тойдуруп бере тургандай болуш керек болот. Сиздер эми Кудай Таалам ден соолугуңуздарды чың кылсын, 61 күн орозо кармап бересиздер. Эмне үчүн? Атайылап билип туруп ошол нерсени бузуп койгонуңуздар үчүн. 7-суроо. Орозо убагында Москвага келдим эле дейт. Через башка область менен келдим эле. Оштон учуп атканда өзүм ачтым эле, оозумду ачтым эле дейт. Жолдо көп жүрүп калат экенмин деп. Эми 60 күн тутуп беришим керекпи же кандай болуп калат? Сапарга чыкканда ооз жаппаш керек эле, мен жабып алдым эле дейт. Маселе мындай Ханафи мазхабта. Бир адам ниет учурунда, мисалы, түндө же болбосо шашкы убактысына чейин орозо тутуп туруп чыгып кеткен болсо, оозун ачпаш керек. Оозун ачып койсо, bizde мына сол жагыбызда китеп турат, ихтияр деген Абдулла Маусули. Хижраттын 683-жылы айтыш болгон 7-кылымдын алымы. Ушу киши гана сиздин сүрөтүңүздө орозо тутуп туруп сапарга чыгып оозун ачып ийсе 61 күн деп айтат. Bir күн казасы 60 күн жанагындай оор жазасы дейт. Бирок фатва буга берилбейт. Көпчүлүк алымдарыбыз жок. Сапарга чыгып туруп оозун ачып ийген болсо, анда ал адам 1 күн эле казасын тутуп берет дейт. Аллага шүгүр, экинчи мындай кылбаңыз, сиз 1 күн эле каза тутуп бересиз. Бул биздин Бахр Райык Ибн Нуджейм Аллама Зейн шунда келет, Фатава Захирияда келет, Маракил Фалах ага берген Хашат Тахтави. Көптөгөн китептерибизде ушуга фатва берип ушуну айтышат. Ханафи мазхабта сапар качан үзүр болот? Чыккан күн эмес. Эгер көп сапар кыла турган болсоңуз, биринчи күн орозо тутушуңуз керек болот. Кийинки күндөрү дагы сапар улай турган болсоңуз, ал күндөрү ачсаңыз, анда уруксат берилет. Кийинки 8-суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Мендеги абал мындайча дейт. Орозонун биринчи күнү орозо кармадым. Жана түштөн кийин келинчегим менен уруша кеттим эле. Ошондо кыйкырып алдым ачууланып. Мурун уктум эле, орозо адам кыйкырып урушканда орозо бузулат деп. Анан ошол күнү оозум ачылды, суу ичип алдым. Муну такташ керек. Ошон үчүн баягы уктум эле эмес, илимде, шариатта тактап, аалымдардан, илим окуган адамдардан тактап, иреттеп коюш керек. Кээде көрдүңүзбү, мисалы сиздин урушканыңыз менен орозоңуз ачылып калбайт, бирок сиз ачып алдыңыз. Азыр жообун беребиз. Ар бир маселени өз ээсинен тактап койгон жакшы. Анан ошол күнү оозум ачылды, суу ичип алдым дейт. Андан кийин орозонун 10-күндөрү болушу керек. Иничегим дейт, машинамды тоголотуп жибериптир, анда да ачууланып урушпадым инимди. Бирок нервтенип кетип тамеки чегип алдым. Ошондо дагы бир иним келип, орозоңузду бузбай эле койбодуңуз, эми 60 күн тутуп бересиз деп айтты дейт. Ошондон бери интернет желелеринен ушул боюнча сураштырып келем. Ошондо менин абалым кандай болуп калат? Мен мурун билбеген элем, орозо бузулса 60 күн төлөп тутуп береримди дейт. Маселе мындай. Сен мурда ким бирөөлөрдөн уктуңуз да, өтө ачууланып кетсе ооз ачылып калат экен. Эми оозум ачылган турбайбы деп, жеңебиз менен урушкан учурда суу ичип алдыңыз. Экинчи учурда тамеки чегип алдыңыз, катуу нервтенип барып. Биринчи учур. Катуу ушундай жаңжалдашып урушса, ооз ачылып калат экен деп туруп барып, анан оозум ачылды деп суу ичкениңиз 60 күн эмес, 1 күн тутуп бересиз. Баягы кээ бир хадистердин сырткы маанисин алып, хижама кылып кан алдырса, ооз ачылып калат турбайбы деп бирөө оозун ачып алса, хадисти башканы биле элек болсо, тавили болсо дейт, анда ал адам 1 күн эле орозо тутуп берет деп айтат да. Ошол сыяктуу сиз эми башында билбедиңиз, каффарат 60 күн анык билип туруп оозун ачканга да. Экинчи маселеде нервтенип барып тамеки чегип алдыңыз, тамекиде эми орозо оозду ачат. Анан бизде Шурумбул Алие деген чоң китепте айтат, эгер ошо тамеки чегип атканда ошонун баягындай ырахаттанып, денесине күч топтой тургандай кылып кылса, анда 60 күн тутуш керек болуп калат. Анан жөн эле нервтенип барып башка менен чегип кетсе, 1 күнгө 1 күн каза деп айтат анда. Кудайымдын сизге дагы бир берген жеңилчилиги экен, 2 күн тутуп бересиз, бирок мындай ишке экинчи кайтпаңыз. Эгерде кийин ырахаттанып, атайын тамеки, кээ бир адамдар мурду кычышып кетип, анан ырахаттанып тамеки чеге турган болсо, Роддул Мухтар деген китепте айтат, Шурумбул Алиядан көчүрүп, анда кафарат дагы важип болуп калат дейт, этият болуш керек дейт.
Кыскача жооп, сиз 2 күн гана каза тутуп бересиз иншаллаху таала. 9-суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Аял кишилерде таза күн 15 күндөн аз келсе истихаза болот экен. А келинчегимдики 12 күндөн кийин келип, оозун билбей ачып, хайз эсептеп, намаз окубай, орозосун кармабай жүрүп 4 күн аздан келип, кайра келбей калыптыр. Азыр эми гусул алып, кайра орозо кармап, намаз окуп жатат. Ошондо ушул 4 күн орозосун ачпай, намаз окуш керек беле? Казасын окуйбу? Орозо каффарат кылып кармап калбайбы дейт. Мындай. Ханафи мазхабта хайз этеккир эң азы 3 күн болот, 3 түнү менен 72 саат, көбү 10 күн түнү менен болот. Анан bir хайз менен этеккир менен 2 этеккирден эң максимум тез келет деген бул 15 күн болот. Мисалы, сиз айтып атпайсыз бул жерде 12 күндөн кийин эле келип калды депчи. Bir этеккирди көрүп бүттү, мисалы адаты 7 күн экен, 7 күндөн толук токтоду, анан экинчи кан канчада келет десе, 15 күндөн кийин келет. 15 бул эң азы, көбүндө чек жок. Вала хаттали аксарихи дейт. Сиздин маселеде бул истихада каны 12 күндөн кийин кан келип калса, бул баягында истихаза. Истихада деген оору себептен келет. Аял кишиден келе турган кан 3 болот. Этеккири, анан оору себептен келген кан, анан төрөт каны, төрөт учурунда. Истихада болот, ооба 4 күндүкүн кийин намазын каза кылбайт. Айша энебизден хадистер бар. Намаз көп болгон себептен ушундай үзүр келгенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бизди намазды каза кылганга буйрубайт эле, орозого буйрат эле дейт. Демек, орозосунун казасын 4 күндүкүн кийин тутуп берет деген сөз. Аял киши этеккир келсе, мисалы bir адам аял кишиники мисалы 7 күн адат келип калса, же 10 күн келип калса, хайздын көп күнү. Ал ошо 10 күндүн казаларын эмне кылып бербейт, тутуп бербейт. А бирок биздин учурда сиздики бул хайз келбей истихаза келип калды да, ошон үчүн бул жерде тактап коюңуз, 4 күндө намазын да кайтарып берет, бул хайз эмес болуп атат. Таза күндөр болуп атат. Анан ошондой эле орозосун да кайтарып берет. Демек, сиздин сурооңуз 4 күн орозосун да кайтарып берет, 4 күн казасын кармап, намаздын да казасын окуп бериш керек болот. Кийинки 10-суроо. Ассаламу алейкум дейт, орозодо кулакка дарытамыз, орозо бузулат деген чынбы? Ооба, бизде Ханафи мазхабта келет. Ау ақтара фи узунихи даваан дейт. Кулак маселесинде, кулак бул башка тиешелүү да, баш аркылуу ашказанга жетип калышы мүмкүн деп айтат. Баягы баштагы жара ичи. Анан ооз, андайын курсактагы жарат аркылуу, же болбосо адамдын ошол баягы ылдыйкы мүчөлөр аркылуу деп да айтылат. Ва ин ақтара ала узунихи даваан деп келет көп китептерде. Кулагына май койсо дейт. Май жылып мээге азык зат болуп ашказанга жетиши мүмкүн деп илгерки алдымдарыбыз айткан. Ал эми суу кире турган болсо, жок, суу биякта сыптырып эле кайра чыгып калат. Барбы, сууга сүзүп башка болгондо суу кийин чыгып кала берет го. Сууда орозо бузулбайт, ал эми майда бузулуп калат кулак аркылуу деп айтышат. Анан кээ бир азыркы замандагы кээ бир аалымдар, Мустафа Зорко жана башка чоң аалымдар кайтыш болгон кече жакында. Бул кишилер айтышат, кулактагы май кирсе деле бузбаш керек болот, анткени бул ашказанга жетпейт дегендер бар да. Бирок биз фатваны илгерки аалымдарыбыздын китептерине беребиз, ошол этият кылыш керек, кулакка май коюудан орозо учурунда орозо бузулуп калыш ыктымалы бар. А бирок суудан бузулбайт. Анан кулагына дары коюп бузулганда кийин каза эле болот бул. Bir күнгө bir күн тутуп берет деген сөз. Бул этият маселеси. 11-суроо. Ассаламу алейкум дейт устаз. Витр садакан орозо бүткөндө берсе болобу, мүмкүнчүлүк болбой жатат. Чындап мүмкүнчүлүгүңүз болбой жатса, албетте орозо бүткөндөн кийин берсеңиз болот. Мындайча айтканда, орозо айттан кийин деле берсеңиз болот. Ханафи мазхабта орозо айттан кийин жөнөкөй садака болуп калат деп биз аны албайбыз. Ал башка мазхабта ошондой. Башка мазхабта орозо айтка чейин садакасын берип калса, моюндагы милдет амалдан кутулат, важиптен. А эгер андан кечип калса, жөнөкөй эле күнүмдүк чыгарылган садака болуп калат дейт. Бизде андай эмес, моюнда важип болуп тура берет, карыз болуп. Анан сооптуураак болсо, бир ишеничтүү досуңуз, тааныш адам болсо, карыз алып ошону төлөп туруңуз, кийин өзүңүз акчаңыз болгондо кайтарып бересиз. А бирок бирөөгө карызданбай, бетимдин суусун төкпөйүн, кийин берем десеңиз дагы жарай берет. Бул мүмкүнчүлүккө жараша. Маселе мүмкүнчүлүгү болуп туруп төлөбөй койгон адамдар да болот. 12-суроо. Менин байкем орозо кармайт, ооз ачкандан кийин уят нерселерди көрөт, эмне кылсам болот дейт. Дуада ыйлап Кудай Тааладан ынсап сураш керек. Биз мусулмандар бүгүнкү күндө дуа маселеге көп кайтпай калдык. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ад-дуа муххул ибада" дейт. Дуа бул ибадаттын маңызы, каймагы дейт. Элестетиңиз, сары майы, сүтү, каймагы деп атат да. Ошон үчүн көп дуаларда бир туугандарыбызга, ата-энелерге, жалпы эли журтубузга, дүйнөдөгү адамзатына, мусулман коомчулугуна, элдерине дуа кылышыбыз керек. Ошон үчүн да агаңызга, байкеңизге көп дуа кылыңыз.
Анан экинчиден ошол китептерди алып келип бериңиз. Ушул тармакта пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын өмүр таржымалыгын, арам нерселерди кароо ушул тармактадыр. Бизде Кудайга шүгүр китептер канча которулуп калды. Кыргыз тилинде, башка тилдерде. Ошону алып келип үйгө койсоңуз, окуп, Кудайым буйрса дубаңыздын берекети менен ушу менен токтоп калар. Анан мүмкүн болсо дааватка чыгып турсун, көчмө медресе, муфтияттын уруксатын алып, ошо чөйрө менен барып тазаланып, ошо илдеттер да калып кетет. Бул мындай эмес да, көпчүлүк адамдар баягы ооз ачканга чейин гана күн батып, шам намазын азан айтылып, орозонун убактысы бүткөнгө чейин гана ошол нерседен тыйыш керек. Ооз ачкандан көрсө боло берет, кылса боло берет деген түшүнүктөр болуп калат эми карапайым калктын ичинде. Мындай калпсыз туура эмес түшүнүктөрдөн этият болуш керек. Бул болбойт. Адам жашоосунда өзү этиятташ керек, орозо учурунда өзгөчө. Кийинки 13-чү суроо. Ассаламу алейкум дейт. Менин суроом, аял кишилер удаа төрөп 10 жылдай орозо кармабай калды, эсептесек 300 күн болот да. Ошонун баарын карыз орозо деп кармайбызбы жана күйөөдөн уруксат суралбай кармалабы дейт. Баягы 10 жылдай болуп ошондой топтолуп кала турган болсо, ортодогу үзүр күндөрдү, башка күндөрдү алып коесуз, анан калган күндөрдү ооба каза кылып кармап бериш керек. Булар бири-бирине кирбейт. Bir gün кармаса эле кутулуп кетет деген сөз эмес. Эми Кудай ден соолук берсин, бара-бара акырын бөлүп кармасаңыз болот. Кудай Таала жеңилчилик берген. Баягы жеңил себептер менен, үзүр себептер менен ачканда каза bir күн тутулат го. Ошону удама туткан жакшыраак, бирок мынчалык көп санды бөлүп тутсаңыз, кыштын күндөрүнө Кудайым өмүр берсе, эртелетип тутсаңыз, ошентип аста секин кутуласыз. Кудайым ден соолук берсин. Ооба, маселе ошондой. Кийинки 14-чү суроо. Саламатсызбы устаз дейт. Аллага шүгүр. Ушундай суроо туулду. Аллахым өзү кечирсин. Суроо төмөндөгүчө дейт. Ороз айында шайтанга тутулуп, нафсинин кулу болуп, түнкүсүн зина же мастурбация кылып койсо каффарат болобу дейт. Эки нерсе терминди билип алалы, туугандарым. Оң кол каза болот, бул bir күн деген сөз. Экинчиси каффарат дегени Рамазан айына гана тиешелүү болчу. Рамазан айында себепсиз атайлап ичип, жеп же жанагындай мамилеге барып койсо, анда 60 күн дедик. Анан ага bir күн кошулат, натыйжада 61 күн. Бул каффарат деп айтабыз. Рамазандын гана орозосун бузса. Кээ бир адамдар суроо берет. Былтыркы Рамазандын казасы калганда, ошону быйыл бузуп койсо да 60 күнбү? Жок, ага bir күн болот. Рамазан айында, кайра кайталап айтам, Рамазан айында гана себепсиз билип туруп ачып койсо, анда ошол учурда 60 күн каффарат, bir күн каза болот. Сиздин сурооңуз эми Рамазан айында орозо тутула турган учурда таңзаардан ошол кечки күн батканга чейин зина кылып койгон болсо, Кудай сактасын, ооба 60 күн каффарат, bir күн каза кошулуп, 61 күн кармап, анан тобо кылыш керек. Зинага барбай мастурбация кылып койсочу, анда да тобо кылыш керек. Анткени мастурбация боюнча бизден башка мазхабтарда катуу айтышкан, биздин аалымдар айтышкан, анда шарттары бар, бирок жакшы эмес. Ошон үчүн бул жакшы эмес, күнөө иш. Мастурбация кылса, орозо бузулат, бирок 60 күн каффарат эмес, bir күн каза. Анткени бул жерде толук шахваттанып аткан жок. Баягы кемчиликтүү болуп атат да. Сүрөттөн эле баягындай болуп атат, бирок толук ырахат алган жок. Ошон үчүн мастурбация кылган учурда bir күн казасын тутуп бериш керек. Өкүмү жеңил турбайбы деп адам ошого жеңил ойлоп калбаш керек. Бул оор күнөөлөрдүн бири. Өтө этият болуш керек. Кийинки 15-чи суроо. Ассаламу алейкум дейт. Орозо кармасам эле ачууланып жаман боло берем. Бул эмнеден улам болот? Кээ бир адамдар көп сурайт. Орозо кармасам жаалым чыгып ачууланып калам, адамдарды силкип кагып калам. Бул ошол сабырсыздык биринчиден, анан экинчиден орозону аз кармагандын белгиси. Адам орозонун маанисине, маңызына жетип, бирөө үчүн эмес, Кудай үчүн кармайт. Өзүм үчүн кармайм. Кыяматта эртең катуу мээ кайнаткан ысыктык болгондо, ушул туткан орозом Кудай кабыл кылса кемчиликсиз, мага көптөгөн жакшылыктарды алып келет деп Кудай үчүн ниетти түзөш керек, адам үчүн эмес. Кээде мисалы, бир адам орозо кармайт да кармабагандарды баардыгы мага кызмат кылгыла, милдеттүүсүңөр деп түшүнүп алат да. Андай эмес. Албетте, ата-эненин балдары сыйлаш керек, бирок ошону да милдет кылып кокол калбаш керек да. Милдет кылып албаш керек. Ошон үчүн сабырдуулук бул жерде көтөрүмдүү болуш керек. Орозо аркылуу ушул сабакты үйрөнүп. Анан экинчиси, ошол орозону көп кармасаңыз, бара-бара көнүп каласыз буюрса. Башында ошондой ой туула берет. Мен кармай албайт окшойм дегендейчи. 16-чы суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Фыкыхтан касам бабын окуп жатканбыз дейт, ант ичүү маселеси. Эгер адам 2 же 3 ишти кылам деп касам ичип, кийин кылбай, 2-3 ишти кылам же кылбайм деп касам ичип алса, кийин аны бузса, каффарат 3 күн удама орозо тутат деп уктум эле.
бирок ар бир касамына 3 күндөн кармайбы же баарын бириктирип 3 күн кармайбы дейт. Ошол античип аткан маселеге жараша. Үчөө бир эле иш боло турган болсо, 3 күн роза тутсаңыз жетиштүү болот. Бир жыныстан болот. Анан үчөө 3 нерсе. Мисалы, мен жалган айтпаймын, мен арам нерсени карабаймын, мен бирөөнүн мал мүлкүн албаймын дедиңиз. Бирок Кудай сактасын, бирөө ошол үчөөнү кылып коюп турганда 3 күндөн кошулуп 9 күн болуп калат. Туурарагы 9 күн болуп калат. Бул Мухитул Бурханиде Ибн Маза чоң алым, Орто Азиядан чыккан ушул киши ушинтип түшүндүрүп берет. Бин Маза. 17-нчи суроо: орозо айда кадыр түн күнү жан тапшырган адам бейиштик болобу дейт. Биринчиден, орозо айынын жана орозо айындагы кадыр түнүнүн кадыр баркы өтө бийик, жогору, ал талашсыз, шек күмөнсүз туура. Кадыр баркы бар, өзүнүн жакшылыктары бар. Мисалы, Имам Бухари Муслим риваят кылган хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Мен кама лейлатал кадри имана ва ихтисаба, гуфира лаху ма тaqaddama min zambi." Кимде ким Рамазан айында кадыр кечесини, ошол күнгө туура келип, ошол кадыр кечесини ибадат менен, Кудайдан соопту үмүт этип, илгери үмүт тилек мененчи жакшынакай өткөрө турган болсо, ибадатка чөмүлүп, анда өткөн күнөөлөрдүн баардыгы кечирилет дейт. Ошондой эле хадис жакшынакай орозо тутса деп келет. Рамазанга Кудай Таалага толук иман келтирип, ушунун үмүтүн, сооптон үмүтүн үзбөй тута турган болсо дейт. Анан кээ бир адам кадыр түндө эле кайтыш болуп, арак ичип башка болгон болсо, эми аны кескин түрдө бейиштик болду, тозак азабы болбойт дей албайбыз. Кудайдын каалоосуна тапшырылат. Кудай мээрими менен бул айда мээрим өзгөчө жайт Рамазанда, анан кадыр түнүндө, Рамазан айында. Балким Алла Таалам ошол мээрими менен иншалла ал адам күнөөсүн кечириши мүмкүн. Албетте. Бирок муну кескин түрдө айта албайбыз. Ал эми ошол күнөөкөр адам кайтыш болгон болсо, иманы болуп, бирок чоң күнөөлөрдү кылып кайтыш болгон болсо, Аллах ырайымы менен кечириши мүмкүн, же адилеттүүлүгү менен азапташы мүмкүн. Ошон үчүн эч качан биз бирөөгө бул бейиштик, биз тозоктук деп айта албайбыз. Бирок үмүт кылабыз. Ушундай берекелүү айда кайтыш болду. О Кудайым, мээримиңди жагдырып көр дейбиз. Адам ошол күнгө эле туш келип калбастан, ошол амалы менен, Кудайга болгон жакшы бир хуснул зон дейт, жакшы күмөнү, жакшы ойлору, жакшы ибадаты менен бирге жүрсө, анда ошондо дагы үмүт көбүрөөк жаралат. 18-нчи суроо. Салам алейкум дейт. Орозо учурунда айылдарда шаардын кээ бир мечиттеринин ичинде ооз ачылат. Анан ошол эле жерге намаз окулат жамаат менен. Биз дагы ооз ачканбыз. Эл менен мечиттин ичинде билбей. Устаздар айтып жатат, мечиттин ичинде тамак ичкен, уктаган жана башка нерселер макруу деп. Ушул кандай болот? Катуу эскертип койсоңуз рахмат дейт. Эми Кудайга шүгүр, азыр адамдардын акыл деңгээли өсүп, шарияттын илим билими терең болуп, өзүнчө жанагындай мечиттен өзүнчө ар жакта дааваткана сыяктуу адамдар дааватка келгенде, ошондой тамак аш иш-чара уюшулуп калганда, ошол жерден мечитке баягындай мындай бир адепсиз өөн учураган иштерди кылбастан ошол жерде кылганы жакшыраак болот чындап эле. Мечит таза сакталып, ибадат үчүн, сабак үчүн, Куран окуу үчүн арналганы жакшы. Ошондой шарт менен мечит курулса, бүгүнкү күндө жакшы. Мисалы, бул Саудия мамлекетинде биз окуп аткан ушул Египет өлкөсүндө дагы атайын мечиттин жанында атайын окула турган жер, тил окута турган жер, келип үйлөнүп кете турган жер, ушундай сонун нерселерди кошумча комплекс кылып курушканда, биз дагы бара-бара ошондойго барышыбыз керек. Адамдар мечиттен эң ыйык болгон 5 маал намазды, ошол жерден илим билим окууну башканы дагы ушундай жерлерди үйрөнүп кетиш керек болот. Ошого ооба, устаздар туура эле айткан, бирок андай нерсе курул элек болуп, адамдар ошол айыл жергесинде иманга эми жаңыдан келип, ошол мечитке тамак аш аркылуу тартып, анан кийин иреттеп таза, өтө бака-шака зычуу кылбай тазалап кое турган болсо, эми убактылуу ал зарылчылык. Адамдар ошо менен тамак аш менен келип тартылып намазга келип калып атпайбы? Бул жакшы эле нерсе. Анан мүмкүнчүлүк болсо, ошондой өзүнчө жекече баягындай бөлмөлөрдү куруп, ошол жерде кылган жакшыраак болот. Мечитте жалаң намаз окуп, сабак кылса. 19-нчы суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Мен карантин убагында ооруп калып, назыр кылып койгом дейт. Назыр деген өзүнө милдет кылып. Bir ай орозо кармайм деп. Эми ошол орозону такыр кармай албай жатам. Аял киши болгонум үчүн 1 ай толук болбой калат экен. Ошондуктан кантип кармасам болот? Хайз учурундагыны кийин кармап койсом болобу же фидия деген сыяктуу менен төлөсөм да кандай болот? Устаз, Аллах ыраазы болсун, жооп берип коюңузчу дейт. Аллахым баарыбыздан ыраазы болсун. Ушул оорудан аман эсен сак саламат чыксак, 1 ай орозо кармайм деп эжекебиз назыр кылып Кудайдын астына милдет кылган экен өзүнө. Жок, сиз орозону кармап кете бересиз. Үзүрлүү күндөр келип калганда ал күндө
ал баягындай үзүр күндөр болот, кийин ошол айды толуктап коесуз. Бир ай толук десеңиз, анда мисалы 10 күн жанагындай үзүргө кетип кала турган болсо, 10 күндү кийинче ирет тазаргандан кийин кармап кое бересиз. Фидия бул орозону кармай албай калган учурда, ден соолукка байланыштуу карып калган себептүү болсо төлөнөт. Сиз тазарган учурда толуктап кое бересиз, Кудайым буйрса. 20-суроо. Мен стоматолог болуп иштейм дейт. Жакында жума намазда орозо мезгилинде стоматологко барса болбойт деп уктум. Ооз көңдөйүнө сайылган укол же башка даамдар оозду ачат деп. Ушул боюнча маалымат берип коюңузчу, алдын ала рахмат, Аллахым ыраазы болсун дейт. Кудайым баарыбыздан ыраазы болсун. Өзү мурдатан кээ бир алымдар мурдагы учурда уколду бөлүп келишкен. Ушул ооз тарапка же болбосо жанагындай глюкоза болуп, курамында адамга мындай бир азык зат боло тургандай, күч бере тургандай, алар бузуп калат, тамак аштын маанисинде болгон үчүн деген. Кийинки учурда алымдарыбыздын баардыгы жок, бир ооздон укол бузбайт. Бул жанагындай ооздон же баштагы жарадан же курсактагы жарадан кирип аткан жок. Ошол себептен орозолор бузбайт. Бул жанагындай оозго сайылганда ал дагы бузбайт. Бир гана ошол ооздогу нерсе топтолуп туруп тамактан ары өтүп кете турган болсо, анда бир жөн бирок этияттаныш керек. Тамакка чуркатпай, кетирбей, акырын чайкап, жанагы өзүнүн жери бар, ошол жерге түкүрүп коюш керек болот, бүркүп. Бирок уколдун өзү менен эле ал эмне болбойт, орозо ачылып калбайт. Эми колдон келишинче ошол жумуштан кийин ооз ачкандан иштегенге аракет кылыңыз. Бирок сиздин кесибиңиз ошол болуп, үй бүлөңүз ошол аркылуу багып аткан болсоңуз, жок, ишиңизди уланта бересиз. Кийинки 21-суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Ар бир айдын мусулман айынын 13-чү, 14-чү, 15-чү күндөрү орозо кармаш үчүн дегенибизди кадимки эле число менен кетеби же башка саналабы? Мусулман айыбына туура келгенде дейт, болгондо дейт. О айямул бийт дейт, ак күндөр деп коет. Ар бир айдын 13, 14, 15 бул хижри жыл санак менен эсептелет. Мусулмандын айы менен эсептелет. Ал биздин жанагы 13, 14, 15ке туура да келиши мүмкүн, милади, туура келбей да калышы мүмкүн. Бул мусулман жыл санагы, ай санагына каралат, бир тууганым. 22-суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. 8 айлык боюмда бар. Даарат алганда колум бутума жетпей кыйналып жатам. Бул учурда кандай кылсам болот дейт. Эми үй бүлө болгондон кийин, үй бүлөдө адал нике менен баш кошкондон кийин сүйүү деген болот, бирине күйүү, туруп берүү деген болот. Мүмкүн болсо, ал дагы баласы болот келечекте, ибадатта албаш керек. Агабызга айтып берсеңиз, эгер бала чакаңыз чоңой элек болсо же азыр жок болсо, агабыз ошо бутуңузга дааратка суу куюп берип койсо, бул өтө жакшы. Бул чыныгы сүйүүнүн, бири-бирине туруп берүү, колдоп берүүнүн бир элеси. Ошо менен бет беделим түшүп калат, мен эркекмин дебеш керек. Бул ибадатка жардам берип атат. Аялы деле эркектин көп жумушун кылып берип атпайбы? Ошон үчүн агабызга айтып, бир суранып, же болбосо үйдө сизге ошол жакын туугандарыңыздан куюп бере турган бирөө барбы? Зарылчылык куйдурсаңыз, муну менен бир макрух ишти күнөөкөр болуп тааратыңыз өтпөй калбайт. Сиз кыйналып атасыз. Бала угрозага түшүп кыйналып калбаш керек. Айтор бирөөгө куйдуруп туруңуз, же болбосо баягындай өзүңүз бир жолун табыңыз. Азыр эми заман өнүкпөдүбү? Жанагындай отуруп деле ажаатканага, душка, баняга кирип, ошол аркылуу сууну түшүрсөңүз дагы болот. Бирок таямын уруксат берилбейт. Анткени сууга сиздин мүмкүнчүлүгүңүз бар да. Такыр эч ким жок болуп, күйөөңүз алыста болуп, жанагындай суунун мүмкүнчүлүгү жок болсо, ал бир маселе эле, бир жөн эле, бирок жолун табыңыз. Таямга уруксат берилбейт. 23-суроо. Ассаламу алейкум дейт. Мен былтыр орозонун казасын кармап атат элем. Бүгүн оозумду атайлап ачсам болобу же кафаратка өтүп калабы дейт. Эми атайлап ачпаганга аракет кылыңыз, бирок ачып койгон болсоңуз, бир күнгө бир күн эле болот. Неге? Жана жогоруда айттык. Былтыркы орозонун казасын үзүр себептен, катуу кыйналып үзүр себептен ачтыңыз, мисалы. Үзүр келип калды сизге. Ошол бир күндү тутуп атып, орозонун казасын былтыркы. Ошону да атайлап ачып ийдиңиз. Бир күн эле тутуп бересиз. 60 күн деген жок. 60 күн качан дедик? Рамазан айынын учурунда, мезгилинде. Себепсиз ачып койгон болсо, ошо 60 күн болот. Бир тууганым, унутпаңыздар муну. Бисмиллахир-рахманир-рахим. 24-суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Динде жаным дегенден мааниси кандай? Жана жаным деп айтууга болбойбу? Ушул нерсени көп жерден уктум. Динде жаным деген 3 тамганын аты деп. Эми ушундай кээде адамдардын аброюна шек келтире албайбыз, бирок бир-эки нерсени араб тили менен кыргыз тилин салыштырып туруп эле, бул жан деген араб тилдердин жин деген сөздүн көпчүлүк түрү болушу мүмкүн, анан анткен болбойт деп. Андай эмес. Сөз айкалышы деген бар, сөз түшүнүк деген бар. Бир сөз
мисалы араб тилинен болсун, перси тилинен болсун, башка тилден болсун, чагатай тилинен болсун, кыргыз тилине киргенде анын ошол кыргыз тилиндеги маанисине каралат. Уңгу катары, башка катарын туура каралышы мүмкүн, бирок бул жерде азыр өзүбүздүн тилинде колдонулган каралат да. Никесиндеги жубайына, никедеги эмес, сүйүктүүсүнө, аялы күйөөсүнө, күйөөсү аялына жаным десе болот. Жинди чакырып аткан болбойт, кыжалат болбоңуздар. 3 тамга деп аны баягындай шилтеме кылып ага андан коркуп бул жаным мындай болуп калат экен деп өтө акылдуу боло бербеш керек, илимдүү, билимдүү боло бербеш керек. Жок, бул уруксат эле сөздөр. Эгер эркек адам, бизде Шейх Шаннар устазыбыз айтат, чоң аалымыбыз Абдусалам Шейх Шаннар. Ал киши айтат, эгерде эркек никесиндеги аялына жакшы сөздөрдү, менин ханышайымым, менин сулуум, байбичем, жаным деп айтпаса, ошол жакшы адал сөздөр менен кулагын каныктырып турбаса, корс болсо, копол болсо, ал башка бирөөлөрдөн ошону күтүп калат дейт. Ошондой эле аял заты да күйөөсүн өзүнүн жакшы сөздөр менен айтыш керек. Эми сырттагы адамдарга уялгандай болот, бирок экөөнүкү бири-бирине айткан сөздөр адал, сооп болот. Ошон үчүн андан кыжалат болбоңуз. Эч бир жерде жаным деген сөз жиндердин сөзү болуп калат экен, айтса болбойт деген сөз жок. Ал араб тилинде ошондой. Жанни же болсо жиннияти деп атса анда бир жөн. Ошон үчүн ал кыргыз тилине эч кандай тиешеси жок. Андан кыжалат болбоңуздар. 25-ci суроо. Суроо Москва шаарынан дейт. Таравих намазынын ордуна каза окуса болобу? Баары бир өз алдынча окууга дуушарбыз дейт. Жамаатка жетишпей калат экенсиз да сиз. Экөөнү тең калтырбаңыз. Бизде Шейх Шурумбулали чоң алым Маракил Фалах Нурил Дахта айтат, тарави намазы өзү сүннөт. Аны эркектер өзгөчө. Жамаат менен окуш өзүнчө бир суннатул кифая дейт. Мындайча айтканда, жамаат менен окулбай калдым, болду, үйдөн каза окуй берейин деген жок. Тарави намаз жанагындай мындай бир өтө жүйөлүү, зарыл себептерден жамаат табылбай калса, мисалы Россияда болуп, башка болуп, ал учурда таравинин өзүн окуштагы бекемделген сүннөт намаз болот. Аны жамаат менен эркектер менен окуш бул суннат кифая дейт, көпчүлүк аткарса соо болот. Баардыгы тең үйлөрүндө окуп алса, зеригип, анда баардыгы күнөөкөр болуп калат. Ошого жок, сиз каза намаздарды да окуңуз, анан 1-2 шерикти таап окуганга аракет кылыңыз жамаат менен. Такыр эле жолу жок болсо, үйдөн да калтырбай окуп туруңуз. Таравиге да жетишиңиз, казаны да окуңуз. Экөө орду менен кете берсин. 26-cı суроо. Ассаламу алейкум дейт. Рамазан айында тахажжуд маалында жана кадыр түндө таспих намазын окуса болобу? Болот. Атайын келет го шариятта. Жылына 1 ирет, өмүрүнө 1 ирет, болбосо жылына 1 ирет, 1 айда 1 ирет, 1 жумада 1 ирет дегендейчи. Окусаңыз жакшы болот. Мисалы биз умрага барганда, ажылыкка барганда, ошол жерлерден сөзсүз таспих намазын окуга, Меккеде болсун, Мадинада болсун окуга тырышып аракет кылабыз. Кийинки 27-ci суроо экен. Ассаламу алейкум таксир дейт. Жанагындай Аллах субханаху ва таала жөнүндө, Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам жөнүндө жана Рамазан жөнүндө ырлар көп чыга баштады, уксак болобу? Рахмат. Музыкасы жок болсо, же болсо комуздун коштоосу менен болсо, же музыкасы жанагындай өтө рок музыка эмес, өтө адамдын башын ызыгуун жеңилирээк болуп, мен көбүнчө музыкадан колдон келишинче алыс болгон жакшы. Анан жанагындай комуздун үнү менен коштоосу менен болсо, анда талаш тартыштан алыс жакшы. Анан ошол аркылуу себеп кылып салават угам деп музыкага кирип кете турган болсоңуз жакшы эмес бул. Кийинки 28-ci суроо экен. Ассаламу алейкум устаз дейт. Рамазан айында хатым окуган каарылар бүткөндөн кийин эл берген акчаны алса болобу? Кененирээк айтып берсеңиз рахмат дейт. Алса болот. Сиз аны Куранды баасын бычып, ушунча акча берсеңер гана мен хатымга өтөм, ушунча акча бербесеңер өлчөмдө өтпөйм дебейсиз. Ал болбой калат. Куранды мындай саткан сыяктуу маани туулуп калат. Сиздин ошол убактыңызды, Куранга болгон мээнетиңизди баалап, адамдар ушундай бир тарабы окуганга себепкер болду деп ыраазы болуп берип атса, алсаңыз сизге адал болот ал. Ал учурда адал болот. Сиздин кетирген убактыңыз үчүн. 29-cı суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Кармаган орозобузду Аллах кабыл кылсын. Амин. Аллах таала баарыбыздыкын кындыксыз, кемчиликсиз кабыл кылсын. Ушул орозодон чоң бир сабактарды алууну жалпыбызга насип кылсын. Сурооңуз 2 бөлүктөн турат экен. Биринчи, ооз жабык кезде вируска тест тапшырса ооз ачылабы дейт. Жок, аны менен ачылып калбайт. Ооз мурунга эметилет, аны менен ачылып калбайт. Бир гана ошол нерседе май болуп калса да ары кетпейт деле, туурагы аны менен ооз ачылбайт. Экинчи, тарави намазын жалгыз окууга болобу жана кантип дейт. Колдон келишинче сиз эркек адам болсоңуз жамаат менен барып окуганга аракет кылып тырышыңыз. Анан жогоркудагы агабыздын, байкебиздин суроосундай Россияда болуп, эч ким жок болуп, алыс болуп кала турган болсо, чогулуп намаз окуса кыйынчылык келе тургандай болсо, ал учурда
Зарылчылык себептен анда жалгыз окусаңыз болот. 20 рекет окуйсуз. 20 рекет окулат. 2 рекеттен 1 салам менен же 1 салам менен 4 рекеттен окуйсуз. Ошентип 20 рекетти окуп турсаңыз эң жакшы болот. Такыр зарылчылык жаралып атса. 30-суроо. Азан айтышы менен чогуу ооз ачса болобу же айтып бүткөн соң ачкан жакшыраакпы? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадис бар. Бул хадисти Имам Бухари, Муслим, Имам Табарани Муъджамул Авсатта алып келет. Анан биз эми хадистен түз ала тургандай муштахид эмеспиз. Чоң шарият элеги Ханафи мазхабы бар, ошого салынып туруп натыйжасын алабыз. Роддул Мухтар деген китепте ушул хадисти алып келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иза акбала лейлу мин хахуна" дейт. "Ва адбара ан-нахару мин хахуна ва гарабат аш-шамс фақат афтара ас-саим акала лам якул." Күн, мисалы могул жакта азыр сол колумду. Күн батыш тарап дейли, оң колду күн чыгыш тарап дейли. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Ошол могу күн чыгыш тараптан караңгычылык каптаса дейт. Күн батыш тараптан күн батып туруп, ошол жерден баягындай түн келе турган болсо дейт мындай. Адамдын көзүн каптап түн келе турган болсо, күндүн көзү батыш менен күн батыш тараптан адамдын туткан орозосу дароо ачылат, автоматический түрдө дароо ачылат. Ал адам оозун ачкан үчүн бир нерсе жесин жебесин, күндүн батышы менен ооз ачылат дейт. Анда биздики кандай болот? Эртерээк ооз ачуу деген кандай? Күн батаары менен ошол ооз ачууну бекемдеп сүннөт болот, курманы же башка нерсени ошол оозун ачып суу ичип калуу деген сөз да. Өтө тоюнуп жеп албаш керек, газ-паз ичпеш керек. Биз мурдагы сабактарда айтканбыз. Ошо жеңил курма менен ооз ачса жакшы, финиктер менен, замзам суу менен же баткендин өрүгү менен, көлдүн алмасы айтор жакшы, табигый жакшы нерсе менен оозду ачып туруп, анан жеңилирээк суу ичип туруп, нафсини бир аз тизгиндеп турганда, анан намазга барып келип туруп, отурганда ашказан суу менен жанагы курма менен даяр болуп турат, анан тамакка киргенде жакшы болот. Демек, сиз оозуңузду күн батыш менен азан Аллаху акбар деп убагында так айтылынса, оозуңуз ачылган ал жерде. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Ошол ачылган оозду бекемдеп сүннөт ишти аткарып коюш үчүн курманы же сууну жана башка нерсени жеп койгонуңуз бул сүннөт жакшы амал болуп эсептелет. 31-суроо. 3 бөлүктөн турат экен. Куфтан намазына насаат медиан убактысынан 15-20 минут эрте азан айтат. Ошондо куфтанды окуса болобу дейт. Эми ал кээде айыл жергилеринде интернет башка болот, бир аз өзгөчөлүк болуп калышы мүмкүн 10-20 минут аралыгында. Шаар негизги чоң жерлерде ал тактак эле коюлган. Улан мырзабыздан, Аллах таалам агабыздан Аллах ыраазы болсун. Ошондо бул жерде 10-20 минут айырма роль ойноп калганда, маңызга ээ болуп калганда, жергиликтүү жердики каралат ал учурда. Жергиликтүү жердики каралат дагы, жок, убактысы кире элек, чындап эле кире элек боло турган болсо, анда убакыт кире элек болот, окубай турасыз. Убакыт кирген, бирок сиздер ошентип кеч окуп көнүп калсаңыз, өтө шашылып болуп атса, анда убакыт кирген ниети бар калып туруп окусаңыз бир жөн анда. Экинчи сурооңуз. Ооз бекитүү 4:30да болсо, 4:30да багымдат окуса болобу дейт. Эгерде ооз бекитүү деген сөз ошо багымдаттын убагы кирди деген сөз. Ооз бекитүү деген багымдаттын убагы кирди деген сөз. Ооз бекитип, ушул учурда болду, бекитиш керек деген болуп атат да мисалы. Анда ооба багымдатты окусаңыз болот. Бирок мисалы, багымдат 5те болуп, ооз бекитүү 4:30да, 4:30дан 5ке чейин жарым саат боло турган болсо, анда ал учурда сиз эмне кыласыз? Багымдатты окусаңыз болбойт. Багымдаттын убактысы биринчи мындай болот да, күн чыгыш тараптан вертикалдуу түрдө тике бир жарыктык чыгат, анан кайра жарыктык жок болуп караңгы болот. Бир аз убакыт турат да, 5-10-20 минут туруп, анан толук чыгыш тараптан горизонталдуу түрдө мындай ак суйгулуп таркай баштайт. Ошол учурда багымдат кирген болот. Ошол убактысы кирсе багымдат окусаңыз болот, ал убакыт кире элек болсо жок, багымдатты эмне кыласыз, сиз окубайсыз. Үчүнчү сурооңуз. Кураным бар дейт, бирок телефондон окуган ыңгайлуу. Куран китепти текчеге коюп окубай жүрсө эч нерсе болбойбу? Ыңгайлуу деп дайыма телефонго ачып отурган жакшы эмес. Көздүн нурун алат, энергиясын кетирет. Андан кийин кээде ал окулат, окулунбай калат. Ошон үчүн текчедеги Куранды да чаң бастырбай үйгө келген учурда жарык жерге отуруп кыбланы карап, көзүңүзгө да зыян келтирбегенде жакшынакай Куранга урмат көрсөтүп, китептен окуган жакшы. Өзгөчө жатаар маалда. Анан сыртта болгон учурда бир жөн эми. 33-сүрөө. суроо. Күндө эртең менен ооз жаап, намаз окуп жаткандан кийин басырык басып атат, эмне кылам дейт. Астыңызды тазалап кармайсыз. Анан өзү жин шайтан ошондой намаз окуган, ихлас кылган адамдарга ошентип кайтарамын деп асылышы мүмкүн да. Ал нерсе алардын айламаны алсыз, дем салып өзүңүзгө. Фатиха сүрөсүнүн Аятул Курси, Ихлас, Фалак, Настарды окуп, Бисмиллахиллади ла ядурру ма'асмихи шей'ун фил арди ва ла фис сама ва хувас самиул алим.
Аузу бикалиматиллахи таммати мин кулли шайтанин ва хамма ва мин кулли айнин ламма. Сүннөттө, хадисте келген алымдарыбыздын берекелүү дубаларын окуп жүрсөңүз, иншалла басырык баспай калат. Астына тазалаш керек. Ошондо деле басып атсаң да, жата турган жайды жана башка жерге алмаштырыш керек болот. 32-нчи суроо менин суроом мындай дейт: мен сарайда жашайм. Айыз келгенине байланыштуу ооз ачкам, эми жуунганга шарт жок болуп жатат. Даарат алып кармай берсем болобу? Айылга баняга бара албай жатам дейт. Биринчи мүмкүнчүлүктө тезирээк кусул алганга аракет кылыңыз. Ага чейин чындап катуу суук болуп элестетиңиз, чындап такыр бир гусул алууга шарт жок болуп калса, орозо кармап кете бересиз, бирок намаз маселесинде анда тайамун кылып турасыз. Такыр эч бир мүмкүнчүлүк жок болуп атса, орозо кармалып кете берет кийин. Орозо кармаш үчүн баягы гусул болгону жакшылык, бирок шарт эмес да. Ал намаз үчүн шарт, такыбачылык үчүн шарт. 34-нчү суроо. Ассаламу алейкум дейт. Анан 34кө суроого атташтан алдын, кетиштен алдын. Үйлөнгөндөн кийин эркек адам үй бүлөсүнө жакшынакай шарт түзүп бериш керек. Мейли айыл жергесинде болсо деле. Аял заты найзык болгондой, намазга ушинтип бел байлап аткандан кийин аял затыны, жеңелерибизди, эжелерибизди, апаларыбызды кыйнабастан ысык суусун, жылуу суусун кийирип, ошого сөзсүз акчасын коротуш керек. Керели кечки аш тамак аш жемей, аламан улакты өткөрө бербей, башка кыла бербей, эң биринчи кезекте үй бүлө, бала чаканын, ата-эненин эң чоң ибадат болгон намазга, ошол нерсеге сөзсүз көңүл бурушубуз керек. Бизде айылыбызда имам бар, Мекен аба деп, аябай ыраазымын ошол кишиге. Өзү тоо тарапта турат. Бирок айылда эң биринчи болуп үй бүлөсүнө, жеңебизге, кыздарына, бала чакасына шаардагыдай кылып сонун ысык суусу, жылуу суусу менен сонун кылып куруп бергенде, болбосо тоо жакта турат. Аябай ыраазы болдум. Ар бир адам ошондой үй бүлөбүзгө шарт түзүп бериш керек. Анан башка нерселерге кетиш керек. Минтип кыйнабашыбыз керек да, өзүңүз ошондой оор жерде турсаңыз, анан ибадатка аракет кылып атсаңыз, агабыз эмне кылып атат? Шарт жагдай балким келбей жаткандыр, бирок аракет кылыш керек түзүп бергенге. 34-нчү суроо. Ассаламу алейкум дейт. Орто жашаган жарды үй бүлө Алланын ыраазычылыгын көздөп, сооп үмүт кылып, ооз аштыруу максатында кошуна колоңдорун өз үйүнө чакырса, эркек аял аралаш болгон жерге, алардын арасынан бирөө: сен ооз аштырууга милдеттүү эмессиң, сеникине бизге барууга болбойт деп айтып келбей коюу канчалык деңгээлде туура, деги эле кандай инсандар ооз аштыра алат? Тиги эжебиздин, агабыздын айткан бир сөздөрүнүн бир чети жаны бар. Жаны бар дегеним, сиз өтө өзүңүз кашан жардыда отпайсызбы? Мындай муктаж болуп турсаңыз, Аллах Таала көрүп турат. Ал учурда кыйналбаңыз. Карызга батып артка кетпеңиз. Мүмкүнчүлүк болсо, иннамас садакату ан гинан. Мүмкүнчүлүк болсо, адам ошондой жакшы ихсан, жакшы иштерди кылыш керек. Ошол себептен сиз биринчи жагдайыңызды бекемдеп, күчөтүп алыңыз, жакшынакай кылып, абалыңызды көтөрүп. Анан экинчиден, Алланын ыраазычылыгы бир гана ал нерсеге такалган эмес. Үй бүлөңүзгө жакшы кароо, башка нерседен дагы тапсаңыз болот. Жакшы ниетте чакырсаңыз болот, бирок эркек аялды аралаштырбай, сиз атайын эми ошол мусулманчылыкты карманып атканда, аял затын өзүнчө бир бөлмөгө, алардын өздөрүнүн сөздөрү болот. Эркек адамдарды өзүнчө кылсаңыз анда бир жөн. Бирок ошондо да ысырапкерчиликке батып, карыз болуп калбастан. Ысырапкерчилик кылып, анан аялдар менен эркектерди аралашып отуруп, көз сөз түшүп, башка болуп, анан карызданып калсаңыз, чындап эле өткөрбөшүңүз керек болот, күнөөкөр болот. Ысырапкорчулук аял менен эркектер бирге отуруп калган себептен. Бара-бара ушуга келишибиз керек, туугандарыбыз. Келишибиз керек. Кийинки 35-нчи суроо. Ассаламу алейкум дейт. Орозодо уктап калып, ооз ачар убактысын өткөрүп жиберсе өкүмү кандай болот? Алдын ала рахмат, Аллах сизден ыраазы болсун дейт, сиздерден. Баарыбыздан ыраазы болсун. Биз жана айтпадыкпы жогорку жакта хадис. Күн батса, адамдын туткан орозосу дароо ачылат оозу. Ал тамак аш жеш ошону бекемдеп, сүннөттү гана аткаруу болот да бул. Ошон үчүн орозоңуз кабыл болот, орозом өтпөй калды, кийин кармап бериш керек деген сөз жок. Багымда шам намазын уктап калбаңыз, каза кетирип. Будильник коюп, баш коюп турганда намазды каза кылбай окуп жетишиңиз, же уктап калсаңыз казасын дароо окуңуз да анан тамактанып алыңыз. Орозоңузга зыяны тийбейт. Болгону ошон атайын туруп, ойготкучту коюп, башканы коюп, оозду ачып коюп, бул бекем сүннөт амалдардын бири. 36-нчы суроо. Ооз жапкандан кийин багымдатка даарат алайын десем, айызым келип калыптыр. Анан эртең мененки саат 10дордо аштым, туура элеби, же кафарат болуп калдыбы? Ооз ачканга чейин жебей туруш керек беле? Жок. Эми ооз ачканга чейин жебей турсаңыз, бул ли хурмати хадал йом дейт, ошо күндүн урматы үчүн гана болот, мүмкүнчүлүгүңүз болсо. Анан ачып койсоңуз, аны менен 10до аштым дегениңиз ниеттин учурун чыгарып атасыз, ал милдет эле эмес. Эгер кармап кетсеңиз, кармаңыз, бирок ал орозого эсептелбейт, чүн ошонун урматына деш үчүн гана. А бирок орозо tutуш үчүн адам этеккири келбеш керек, төрөткан келбеш керек.
орозоңуз автоматик түрдө бузулду, ачылды. Кийин кафарат эмес, бир күнгө бир күн эле тутуп бересиз. Атүгүл, ушуну өтө маани берип угуп коюңуздар. Кийин кайталоого чыкканда да ушул жерине маани берсеңиздер. Бир аял заты атайлап эме кылды, оозун ачып койду. Рамазанда эч бир себепсиз атайлап. Бул 60 күн кафарат, 1 күн каза. Натыйжада 61 күн тутуп бериш керек эле. Бирок Кудайдын мээрими келип калды да ошол күн орозо ооз ачылып шам намазы болгонго чейин үзүр келип калды. Каттуу эгер оозун ача тургандай ооруп калды же этеккири келип калды. Анда ошол үзүрдүн келиши кафаратты көтөрүп кетет, кийин натыйжада 1 күн эле каза тутуп берет. Мындайча айтканда, оозун ачпай эле отуруп этеккири келип калгандай эле болуп атат деген сөз да. Сиз кафарат эмес, иншалла 1 күнгө 1 күн эле казасын кийин иншалла тазаргандайын тутуп бересиз. 37-чи суроо. Жыныстык катнаш болгондон кийин дарат эле алып ооз бекитсе болобу дейт. Шашылыш болуп кетип аткан болсо, гусул алам десеңиз, улурбай атсаңыз, ооба, бир сыйра истинжа кылып, тазаланып, дарат алып, ооз мурунду чайкап келип, оозду бекитип алып, анан кийин багымдат намазына чейин гусул алсаңыз болот. Ушул суроо көп келип атат. Жунуп болуп калган учурда орозо кармалабы? Кармалат. Орозого ал тиешеси жок. Бул башка тараптан таза жүрүү үчүн, намаз үчүн керектелет, ооба. Дароо тез арада оозуңузду бекитип каласыз, кийин кечиктирбестен барып гусул алып намазга турасыз анан. 38-чи суроо. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух дейт. Сухурда. Сухур деген саарлык кыла турган убакыт. Саатты туура эмес көрүп алып жеп алдым. Ооз жабайын десем 1 саат өтүп кетиптир, эмне кылсам болот? Эми орозоңуз ачылып калды. Кийин 1 күнгө 1 күн казасын тутуп бересиз. Сиз атайлаган жоксуз. Атайлабаган себептен 60 күн эмес, 1 күн казасын тутуп бересиз. 39-чу суроо. Ассаламу алейкум тууган дейт. Кутман күн дейт. Менде бир суроо бар эле. Биринчи суроо. Гусул алганда дарат алып анан гусул алат го. Ошондо самынданып жуунса гусул өтө берет. Өтө кирдеп башка болуп кеткен болсо, ооба, самынданып алат. Анан аркасынан жуунуп алат. Жакшынакай жышынып болот ал. Бул дегени качан баягы ысырапкорчулук кылып, сууну агызып келели кечке тура берсе ал болбойт. Экинчи сурооңуз. Мен 12-де обедте тамактангам. Ошо менен эле 13-тө ооз бекитип салгам. 13 обедке курсак ачып, оозум ачып койгом. Карыз кандай болуп калат? Андан кийинкилерин кармаган жокмун, күнөөгө батып каладым окшойт деп. Дальше кармаган жокмун. Бирөөдөн сурасам, 13 ачып салган күнүнө 60 күн кармап бересиң, калганын күнүнө күн эле кармайсың дейт. Ошол үчүнбү? Так жооп берип коюңдар, сураныч дейт. Телефондон жазганда катылар кетип калат, мындай так билинбей калыптыр. Сурооңуз мындай болуп атат да. Бир күн орозо кармадыңыз, орозоңузду атайлап бузуп салдыңыз, анан кийин кармабай жүрүп алдыңыз. Ошол айткан адам, илим окуган адам туура айткан. Жанагы атайлап кармап туруп, орозо менен ойноп туруп, анан ойногон маани жаралып калып атпайбы? Кийин орозоңузду бузуп салсаңыз, ошо биринчи күн кармап баштап жеткирбей аягына оозуңузду ачып салдыңыз атайлап. Ошого 60 күн кафарат, 1 күн каза кошулат. Калгандары бирден эле каза тутуп бересиз. Кийинки 40-чы суроо. Ассаламу алейкум дейт. Эртең менен багымдаттын убактысы киргенден кийин 10 минутта кеч жаап калдык. Экинчи күн кандай болот эми? Казасын кармап беребизби дейт. Ооба, 10 минутта кеч жаап калсаңыз, убакыттан чындап эле туура коюлса, кийин казасын кармап бересиздер. Уктап калбай эле ооз жаап жаттык, кечиктик дейт. Экинчи суроо, 1 күн казасын тутуп бересиздер кийин. Приложениядагы убакыт киргенге чейин жабыш керекпи оозду? Же азандын үнү чыкканда жаба берсе болобу? Алдын ала рахмат, Аллах таала ыраазы болсун. Баарыбыздан Кудайым ыраазы болсун. Приложение ошол этияттык убакытты коет. Негизги багымдаттын азанына чейин да бул ооз жабы. Бирок багымдаттын азаны туура коюш керек. Кээ бир мечиттерде имам кечигип калып азан айтып калышы мүмкүн, ал учурда анда убакыт каралат. Ошон үчүн календарга убакытка так болгон жаш, кээде азан эрте айтылып, кээде кеч айтылып калышы мүмкүн. Ошол себептен пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Ал имаму дамин вал муаззину му'таман." Намазда имамчылык өткөн адам баардык артындагылардын жоопкерчилигин алат. Ал эми азанчы аманатка бекем болуш керек. Так убактысында айтыш керек. Ошо жараша адамдар оозун бекитиш керек, оозун ачыш керек. Кечигип калбасын, эртелетип калбасын дейт. Көпчүлүктүн күнөөсүн алып. Азан так айтыла турган болсо, азанчы бекем болсо, азанга карайсыз. Анан азан ар кандай айтылып кала турган жагдайда приложение тиркемедеги убакытка так карашыңыз керек болот. 41-чи суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Намаз окугандан кийин алакан жайып дуба кылса болбойт. Ооз бекиткенден кийин оомин кылса болбойт. Жок, андай эмес. Намаздайын колду көтөрүп дуба кылуу, бетке тийгизүү боюнча менде атайын чоң 3 рисала бар. Шейх Абдул Фаттах Абудда, Имам Каусари, 3-ші Шейх Саид Алави Малики.
жана башка алымдар жазган, бирок өзгөчө 3 алым бир рисалада чогулуп жакшы берген да. Бул эми сүннөт мустахаб болот, андан кыжалат болуп мынтип коюш эмес ал. Хадис келбети дигүү дебеңиздер, алымдар Абдул Фаттах Абу-Гудда шейх устазыбыздын устазлары өтө күчтүү. Саид Багдашыбыздын устазы, Чубак устаздын устазы чоң аллама киши, аябай кенен китеп жазган далилдер менен. Кол көтөрүлөт. Ошончо берекени бетке сүртүп калуу деген бар да. Ооз бекиткенден кийин омин кылса болбойт дейт. Жок, кылса болот бул. Дуа кылууда, жакшылыкты тиленүү. Атүгүл бизде көлдө ооз тамак аштан эмес, тамакка чейин дагы биз дуа кылып бата көтөрө беребиз. Ал болот. Ал үрп адат маселеси, анан динге каршы келбейт, жакшы эле ал. Тамакка да омин кылса болбойт деп бир тааныш айтты, булар салафиттер. Мен бирөөнү салафит деп, вахабит деп биз мусулмандар бөлүнбөгөнүбүз жакшы. Ошон үчүн талаш тартышты алымдарга бериш керек. Баарыбыз бир кыбланы карап, бир намаз окуп аткандай бөлүнүүгө жол бербеш керек. Фитнага жол бербеш керек, бирок чектен ашып, бизди катага чыгарып, такыр эле чектен ашып кетип атса, анда аны ордуна коебуз, анда илим менен. Сиз анда кече жакында келдиңиз, канча деген илим санжыра менен келген, көпчүлүккө каршы чыкпаңыз дейбиз ал учурда. Анан антпей бир-эки сөз айтып калса, ага ынсап тилейбиз, болду. Алымдарга тапшырыш керек бул маселени. Жок, аны салафитпи кем экенин билбейбиз, балким билбей ошону угуп бирөөнүн сөзүн кайталап жүргөндүр, бирок бул нерселерде эч кандай бидаат болбойт. Шариятта алымдарыбыз кенен томдом китептерди жазган. 42-нчи суроо. Ассаламу алейкум дейт, орозодо сүлүк курт койдурса болобу дейт. Эң жакшы ооз ачкандан кийин койдуруш керек. Эмнеге дегенде, сүлүк курт көнгөн адам бар, биринчи көнелек адам бар. Көнелек адам кадимкидей эле алар канды соргондон кийин алсырап калат. Алсырап калып барып оозду ачып ийиши мүмкүн да. Баягы афторол хажим вал мухтажим деген хадис бар. Бизде көп мазхабтарда алынбайт. Баягы кан алдырган адам хижама, кан алып аткан адам ооз ачты дегени, анын мааниси ошол гыйбат ушактап койгон. Соу берекеси кетип калды деген мааниде да, бир түшүнүгү. Ошол сыяктуу орозодо кан алдырса болобу, ал сыртка чыгып атат. Биз айттык го, кирген нерсе бузат деп. Ал орозону бузбайт, бирок макру болот. Эмне үчүн? Кан көп алынып, ачка болуп, кыйналып, оозун ачып койбосун, ошол себептен улам дейт. Рамазанда үйлөнгөндүн өкүмү кандай болот? Эгерде арамга батып кетип башка болсо үйлөнсүн, бирок күтүп сабыр кылышса, Рамазандан кийин үйлөнгөн жакшы. Эмнеге? Үйлөнүү жакшы нерсе го, үйлөнүү үлпөт. Бирок булар үйлөнүп башка нерсеге себеп болуп калбасын дейт да. Ороз ачылып калбасын деп айтышат. Каффарат болуп калбасын дейт. Ошол сыяктуу сүлүк курт койса, ал зыян эмес, орозосу бузулбайт, бирок көнелек болуп, башка болуп, көп кан алынып, ошо менен ооз ачып кое турган болсо, анда макру болот, этиятташ керек. Эң жакшы ооз ачкандан кийин алдырган жакшыраак. 43-нчү суроо. Саламатсыздарбы дейт, кулактан ириң акса намаз окуй берсе болобу, даарат бузулбайбы? Даарат бузулат. Ириң бул даарат буза турган нерселердин бири. Орозодо аял кишинин этек кири келсе карыз болобу же болбойбу? Карыз болот. Намаз окулбайт этек кири келген себептен, бирок орозонун казасын төлөп берет. Анткени ал жылына бир айда эле бир келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ошентип буйруган. Айша энебиз айтат, айыз кезиндеги, үзүр кезиндеги, төрөт кезиндеги баягы намаздарды кайтарбайбыз, бирок орозолорду кармап беребиз дейт. Мухтасар Лукаяда ваюқдо хуа лахия дейт. Намаз каза кылбайт, үзүрдөн тазалангандан кийин, бирок орозону каза кылып берет дейт. 45-нчи суроо. Ассаламу алейкум дейт, ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатух. Толук мусулманча учурашуу ассаламу алейкум, туурарага. Кандайсыздар дейт, Аллага шүгүр жакшыбыз. Орозодо укол алса болобу? Сиздерден сураганым, капельница алса болобу? Туткан орозоңуздар кабыл болсун дейт. Биз айттык жана, бул маселеде мурдагы алымдарыбыз бөлүшкөн. Кээ бир мисалы түз венадан, түз жанагындай тамырга кире турган болсо, же глюкоза составында коран болсо бузат деп келишкен. Кийинки алымдарыбыздын бардыгы эле бир ооздон орозонун кайсы түрү болбосун бузбайт, капельница деле бузбайт деген. Ооз ачкандан кийин шек күмөндөн алыс болуп, кээ бир алымдардын талашынан ооз ачкандан кийин алган жакшыраак. Бирок ошол ороз учурунда ооруп калып алыш керек болуп, ошого оозун ачпай ошол нерсе эле турса, анда ооз ачылбайт деп айтышат алымдарыбыздын бардыгы. Кийинки 44-нчү суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт, менин суроом бар эле. Салат жегем, анда сарымсак бар экен. Сарымсакты орозодо жесе болобу дейт. Негизи орозодон бөлөк учурда деле коомдук жайга бараарда, намазга, жамаатка түшүүдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ким ушундай пияз же сарымсак жеп калса, тазаланып келмейинче келбесин деген. Адамдар кыза берет, периштелер кыза берет деген да. Периштелерде адамдар ыза көргөн нерселерден ыза чегет, жапа чегет деген. Намаз окуурдан алдын жакшылап оозду жууп, жытын кетирген, анан намазга барса болобу? Жообуңузга алдын ала рахмат дейт. Ооба. Жытын кетирип, бир сыйра тишти жууп барсан да бир жөн. Мисалы адам ооруп калат, башка болот, иммунитетти күчөтүш үчүн себеп катары
сасык тумоодон алдын катары алып зарыл болуп калса, анда ошол тазаланып барган жакшы. Зарыл болбосо намаздан келген жакшы. Же салаттан жеп койгон болсо тазаланып алганы жакшы болот. Кудай берди эми жамаатка барбайм дебесин да. Алымдарыбыз ал хадисти ушундай кылып түшүндүрүп берген. Орозодо сарымсак жегенге болобу дейт. Ооз ачканда эң жесеңиз болот. Болгону таравиге барганда жуунуп тазаланып жытын кетирип барганга тырышыңыз. 47-чи суроо. Орозодо аялын урса болобу дейт. Болбойт. Орозодо эмес учурда да урса болбойт. Болбойт. Кызымдын 3 айлык боюнда бар, Аллахтан сурап жатып болду эле. Күйөө балам апамды иштен келсе, келиң дебепсиң, тозуп албапсың деген сөз да. Деп чачынан сүйрөп уруптур. Апасы аялы менен карабай койду дептир. Апасы аялың мени карабай койду дептир. Кызым идиш жууп жатып көрбөй калыпмын десе да уруптур, не кылсам болот, кайненеси батырбай атат дейт. Туура эмес. Келин эч качан бирөөнүн кулу эмес, муну жакшы билиш керек. Өзүбүз ата-энебиз мына, биздин да кыздар бар. Эч бир ата-эне каалабайт өзүнүн кызынын кор болушун. Кор болуп дегенде ушундай уруп. Бирок окуянын экинчи тарабы бар. Биз такташыбыз керек. Канчалык болду? Сиз эми бир тарапты айтып атасыз. Чындап эле ошондой уруу сокку болдубу, жокпу? Кудай сактасын. Анан чындап эле ушу сиз айткандай болсо, күйөө баланыкы дагы, кайнененики да туура эмес. Эми бир байкабай, пенде да байкабай калат, башка болот, ойлонуп кеткен болот. Аны үчүн чачынан алып ура тургандай болбош керек. Келин кайнененин камырынан дейт, жакшынакай ийкемдүү кылып кайнене үйрөтүп алыш керек. Анан эненин ыраазычылыгын алыш керек бала. Мына биздин да энелерибиз бар, Аллах өмүрлөрүн береке кылсын, береке берсин. Бирок ортодо элчи болуш керек да. Эненин да көңүлүн караш керек, биринчи орунга коюп, анан келинчегин да караш керек. Ортодон жакшы бир ыкманы жолду таап кетиш керек болот. Сөзсүз эле энени ыраазы кылыш үчүн келинчегин да наразы кылыш шарт эмес. Эне табылбайт биринчи орунда, бул эч шак талашсыз. Бала үчүн эне эң биринчи орунда турат. Бирок энени ыраазы кылам деп келинчегин уруп, согуп эмес. Адилеттүүлүк менен ортодон. Келинчегин айтыш керек, эми апабыздын мүнөзүн көзүн карайлы экөөбүз тең. Кудайым буйрса сен дагы кийин чоң эне болосуң, апа болосуң, тайэне болосуң. Бир аз чыдайлы, апабыздын каш-кабагын карап туралы деп жакшынакай келишип сүйлөшүп алыш керек болот. Урганы болбойт. Тем более орозо учурунда урганы чоң күнөө болот. Ошон үчүн биз келген келиндерди жакшынакай батырып алышыбыз керек. Экинчи тараптан келген келиндер дагы батырса, ал нерсени коркоктуп, басынтып алып, үй бүлөнү башкарам деп кайната, кайнененин, күйөөнүн башына чыгып албаш керек. Ортолукта дин ортолукту үйрөтөт. Ар ким өзүнүн чегинен ашпаш керек. 46-чы суроо. Ассаламу алейкум дейт. Орозодо бир жериң канап кетсе, анан аны йод же спирт менен обработка кылса эмне болот дейт. Эми ал ашказанга жетпейт деле, ооба, аны менен зарыл да канды токтотуп калыш керек. Кан кетип калбаш үчүн. Аны менен орозо бузулуп калбайт. Болгону ооз аркылуу ичке кирип кетпесин. Канды соруп атканда. Кийин 48-чи суроо. Ассаламу алейкум дейт. Устаз, орозодо оозду кечиктирип ачып калып атам. Кээде жолдо болуп калып машинада күнөөкөр болуп калмаймынбы? Жок, жогоруда айттык. Күн батары менен оозуңуз ачылат. Сиз атайлап аткан жоксуз да кечиктирип. Мажбур болуп калсаңыз, анда күнөөкөр болбойсуз. Бирок оозуңуз ачылды, орозоңуз толук. Болгону 1-2 корма же салып алыңыз суу. Ошо менен да ууртап ачып коюңуз да. Сөзсүз бизде ооз ачып дегенде тамак аш менен деген сөз эмес. Суу менен да башка менен да оозду ачып коюш керек бекемдеп. Калбаймын бу. Устаз, алдын ала рахмат, бар болуңуз, Чубак ажы акемдин жолун жолдоп жүрө бериңиз. Ар дайым Аллахым өзү колдосун. Аллах адаштырбасын. Аллах адаштырбасын, шерменде кылбасын, ыхлас берсин, пайдалуу илим берсин. Өмүр бою илимде, динде, үй бүлөбүз менен эл жердин ушундай бир кызматын өтөп, ак эмгекти сіңирүүнү кабыл болууну Кудайым насип кылсын. 49-чу суроо. Ассаламу алейкум устаз, орозодо үйлөнсө болобу дейт. Орозодо үйлөнсө болот, муну эч ким арам дебейт, бирок макруу болуп калышы мүмкүн дейт. Бирок ал башка себептен улам. Үйлөнүп, эми билебиз да баарыбыз. Үйлөнгөндө сезимдер аябай күчтүү болот. Ошол учурда баягындай жакындык мамиле болуп кетип, 60 күн кафарат, 1 күн каза болуп калбасын. Мүмкүнчүлүк болсо, сабыр кылып күтүп турсун. Же үйлөнүп туруп, эки жакта туруп турсун, жакшыраагы дейт. Анан жок, өздөрүнө үйлөнүп, өздөрүнө бекем болом десе, анда ал эч кандай нерсе эмес, кечиктирбеш керек ал учурдан да. Анткени кечиктирем деп зинага түшүп кетпеш керек, башка болбош керек. Болгону үйлөнгөндөн кийин ошо оозду бузуу ийбей бекем туруш керек да. Ооз ачканды күтүп, башканы күтүп. 50-чү суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Орозодо багымдат намазын жамаат менен эртерээк окуп койсок болобу дейт. Мисалы, багымдат намазынын убактысы киргенден кийин 10-15 мүнөттөн кийин. Багымдаттын убагы киргенден кийин окусаңыздар, коом менен макулдашып болот анда жамаат менен. Сөзсүз көп күтпеш керек. Көп күтпөйбүз десеңиздер. Анан багымдаттын убагы кире элек болуп, мен эртерээк окуктайм десе, ал өтпөй калат. Туура, Ханафи мазхабта багымдатты Мухтасар Лукая башка китептерибизде айтат. وَيُسْتَحَبُّ الْإِسْفَارُ بِالْفَجْرِ дейт.
багымдатты таң аттырып, нурландырып окуган жакшы болот. Жамаат көп болот, корккон адамдар жамаатка жетишип калат дейт. Бирок эми катуу чарчап башка болуп атса, коом ошого макулдашса болот убактысы киргенден кийин. 52-суроо. Орозодо сөгүнүп алсаң, орозоң бузулабы же бузулбайбы? Бузулбайт. Кайра кайталап айтайын. Күнөөкөр болот. Сөгүнгөн үчүн сабырдуу болбой, өзүн кармабай, нервтенип, ушундай бир орозосун милдет кылып, бул күнөөкөр болот. Бирок орозосу бузулуп калды деген сөз эмес. Жана жогору жакта да келбедиби? Ушун сөгүнүп алсам деп. Орозосу бузулуп калды деген илгерки аталардын сөзү, оозу ачылып калды, кармаганын пайдасын көрбөй калат, минте берсе. Орозо муну жакшылыкка үйрөтпөптүр деген мааниде. А бирок орозо буза турган нерселер ошол тамак ашты, суусундукту, анан жакындык мамилеге барып койсо. Күнөө ишти кылган болот, этияттаныш керек, оозуна ээ болуш керек, бирок муну менен орозосу бузулуп калбайт. 53-суроо. Ассаламу алейкум устаз дейт. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум устаз. Аллахым илиңизге илим берсин дейт. Амин. Устаз, мен дават жолунда динге келдим десем болот. Ташкилдерге чыгып турам. Ташкил дегенде жанагындай чыгып, топтоп Алла жолунда келиңиздер деп. Бирок адеби менен, ынсап менен муфтияттан уруксат алып тугандарым. Адепсиздикке жол бербейли. Дин тартиптүүлүктүн, адептүүлүктүн, илимдүүлүктүн дини. Турам 40 күн 4 айларга Алла жолуна ташкил кылганыбызда, бир айдан кийин чыгам же күздө чыгам же орозодо чыгам десе ширк болуп калат деп уктум. Ким айтат аны ширк болуп калат деп? Ал туура эмес. Ширк деген бул көчөдө жаткан бир отун эмес. Чамынды башка нерсе эмес. Мындай кылса эле ширк болуп кала турган. Ширк өтө опурталдуу, өтө кыйын нерсе бул. Бизде Ибн Абидин чоң аалымыбыз бар, Осун муфти дегенде ырсабында фикты кантип окуш керек шариатта. Ошондо айтат: "Ва куллу каулин жа'a фил куфра ан муслимин валау даифан ахра." 99 далил келип, оң кол элестет, 99 далил келип, бул капыр болуп калды, ширк болуп калды десе, бир алсыз далил келип, жок бул капыр эмес, мушрик эмес деген алсыз ыктымал турса, ошону менен биз аны капырга чыгара албайбыз. Илгер китептерде якфыр капыр болуп калат деген эмес, юкфар. Ушул нерселерди кылса капыр болуп калыш ыктымалы бар. Муну Кудай Таала билет, анан ислам соту буга өкүм чыгарат дейт. Ошон үчүн бир айдан кийин чыгам десе ширк болбойт. Ошондой эле абалына карайт да. Мен азыр чыга албайм. Мен келинчегим ооруп атат, Рамазанда аманесин өткөрөйүн, ата-энем батасын алайын, карызданбай, жакшынакай булардын азык затын таап анан чыгам десе, бул ширк болбойт туугандарым. Ким айтат аны ширк болот деп? Акыйдада ушундай болуп калат. Акыйдада андай болбойт. Андай болбойт. Туура кантип ташкил кылсак болот же туура кантип ниет кылсак болот? Себеби тез арада чыккандын аракети болот, тирилик узун ниетке түрткү берет экен. Эми ошол чыгарыш керек болуп эле чыкпасаң ширк болуп калат экен деген ал туура эмес, илимсиздик, ал болбойт. Ширк капыр сөздү унутуп коюш керек сөздүктөн. Мен сабактарда айтам, 3 нерсени унутуш керек. Бирөөнү капырга чыгарууну чоң күнөөкөр болот. Ал болбой калса адам өзүнө кайтып келет. Бирөөнү ширкке чыгаруудан анан талак сөзүнү унутуш керек. Булар өтө зарылчылык учурда. Капыр менен ширк сөздү эч ким айтпайт. Аны ислам соту гана ошону бирөөнү билиш керек болуп, бул мусулманбы жокпу, кызын алсак болобу, өлүп калса мусулман жерине көмөбүзбү, атайын муфтияттын ошо казылар чечип берет. Ал эми талак маселесин эркек адам такыр үй бүлө сыйлабай, бири-бири менен ажалдашып, урушуп, өлүмгө бара турган болсо, анда жок кой, сыйыбыз менен ажырашалы деп, ошол учурда гана сөздүгүнөн талакты чыгарсын, башка учурда уруксат берилбейт. Ошон үчүн бирөөнү даватка чыгаруу үчүн сөз бир айдан кийин десең ширк келтирип каласың, ширкке кирип каласың деп коркутпайлы туугандар. Ошентип отуруп адепсиздиктин айынан биз даватты жаман көрсөтөбүз. Этият бололу. Бул улуу көчмө медресе, бул элибизге керек. Кудайым узагынан сүйүндүрсүн. Бирок илим менен, аалымдарды урматтоо менен муфтияттын уруксатын алып, жакшынакай биздин өзүбүздүн мамлекетибиз бар, биздин жакшынакай шариатка каршы келбеген закондорубуз бар. Бул нерсени жакшынакай берип атканда өзүбүз аша чаап кетпеш керек. Илим менен, данышмандык менен. Азыр Телеграмдан келген 53 суроо окулду, эми сиздерден Инстаграмдан келген суроолорду окуп кетели. Бирок вактыбыз тек кеткен жок, Кудайга шүгүр, канча деген 53 ошол орозого тиешелүү суроолорду угуп билип алдыңыздар. Сабак айтылып атканда ар бирибиз жооп берип, өзүнчө аалым болуп кетпестен, фатва берип кетпестен, сиздин илимиңиз бар болсо сыйлайбыз, бирок бул атайын бул эфир арналып аткандан кийин бул сабактарды угуп, ошого көңүл кылдат койсоңуз, бул адептүүлүк болот, бул чыныгы илимдүүлүктүн белгиси болот, Ушул нерсеге кулак бөлүп отурганыбыз жакшы болот. Биринчи суроо. Хайз учурда намаздардын сөздөрүн жаттаса болобу? Мисалы Фатиха, Нас деген сыяктуу сүрөлөрдү. Настан этият болуш керек, Нас сүрөсү. Анткени анын ичинде дуа деле болушу мүмкүн, бирок дуа иретинде Куран жаттанга болбойт, бирок дуа иретинде айтса болот дешет.
Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Кудайым бул дүйнө акыреттин бейишин насип кылып, тозак азабынан сакта деп дуа иретинде айтса болот, бирок Куранды үйрөнүш максатта окуса болбойт дейт аалымдарыбыз. Этият болуш керек. Орозодо тиш доктурга барса болобу, тиш салдырганга айттык. Колдон келсе, ооз ачкандайын барган жакшыраак, бирок зарылчылык болуп, ошол учурда гана иштеп атса, анда барсаңыз болот анда. Болгону жанагыны сууну, канды тамактан ары жутуп албашыңыз керек. Ассаламу алейкум дейт, календардагы убакыттан 5 минуттай өтүп ооз бекитсе орозо жарай береби? Эгерде ошол мындай 5-10 мүнөт ары бери коюлуп калып айыл жергесинде, ошол 5 мүнөт кечиккен жагдайда азандын убактысына, багымдаттын азанына жетпей бекитип калсаңыз болот. Бирок ошол этияттанып, жана багымдаттын азаны туура айтыла турган болсо, ошого кечиктирбей ооз бекиткениңиз жакшы. Чекмөдөн алыс болуш керек. Ассаламу алейкум, түшүмдө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям көрдүм, убакыт болсо айтып берет элем дейт. Айтып бериңиз. Анан ошол кандай көрүлдү, кандай сыпаттар менен ошого жараша айтылып берилет. Тарави намазда мисалы дейт, Ясин сүрөсүнүн 4 аят, Вакыга сүрөсүнүн 4 же 5 аят окуса, 4-5 аят окуса болобу, же Шамс сүрөсүнүн 4 аят сыяктуу окуп кете берсек болобу дейт. Куранда тартип сактаган жакшыраак болот. Тартип менен мындай кылып ирети менен окуган жакшы. Анан элестетели сиз ушуларды гана жаттадыңыз. Ушуларды гана жаттасаңыз, анда жогорудан ылдый түшүп окусаңыз болот. Намазга жок дегенде бир узун аят болсун дейт го, 3 аятка теде, же кыскыча аят болсун дейт. Ошондой гана шартта болот анда. Саламатсызбы дейт, тишим ириңдеп кетиптир, зубной врачка зубной врачка барсам, эч нерсе тамагыма кетпесе оозуң ачылбайт дейт. Ооба, жогору жакта айттык. Саламатчылык, Кудай таалам ден соолук берсин. Ошол орозону бекем кармап намазды тургузуп кетиңиз эчекеси. Тамагыңыздан эч нерсе өтпөсө, анда этияттансаңыз, аба барсаңыз болот. Ассаламу алейкум дейт, мурдум бүтө берет, спрей чачканда ачылат, орозо учурунда мурунга чачса орозо бузулбайбы дейт. Талаш тартыш бар. Чубак устазыбыздын да жообун уксаңыз болот. Кээ бир алымдар ошол бул жанагындай жөн эле сиңип кетет, орозону бузбайт дейт. Кээ бир алымдар бузат деген бар, этиятчылык. Ошого карап көрөсүз, карап көрүп, өтө зарылчылык болбосо, орозо учурунда этияттанып сактанып туруңуз. Анткени кээ бир алымдар күчтүү далилдерди алып келген, бузулуп калыш ыктымалы бар деп. Бул мындай суу болуп эле кирип атат дейт. Кээ бирөө абага жанагындай эме деп коет да, чаң сыяктуу эле, же болбосо жанагындай түтүн сыяктуу эле болот, бул кирбейт, ал бузбайт дегендер бар. Колдон келишинче өтө катуу кыйналып оорубасаңыз, сабыр кыла алсаңыз, сактанып турган жакшыраак болот. Анан чубак устазыбыздын жообу бар, ошого айтсаңыз туура болот. Ассаламу алейкум дейт, боюнда бар аял киши таңга чейин оозун бекитип, түштө ачып, жеңилдетилген формасында кармаса болобу? Жок, эчекеси андай эмес. Мисалычы, бизде ушундай деп коет, жаш балдарды ушинтип түшкө чейин карматып, же башында 3 күн кармап, ортосунда акырында депчи. Бул нерсе орозого чейин кармасаңыз мейли, көнүгүү катарында. Бирок бул орозого эсептелбейт. Орозо деген атайын багымдаттын убагы кирип, экинчи таңдан баштап күн батканга чейин кармалыш керек. Эгерде сиз катуу кыйналып атсаңыз, анда кармабай эле туруңуз эчеке. Шарият уруксат берет. Боюнда бар аял заты, бала эмизген аял заты кыйналып кармай албай турган болсо, ден соолугу жабыркап, же балдарына кыйынчылык жете турган болсо, анда оозун ачсын, кийин көз жаргандайын, же болбосо сүттөн баласын чыгаргандайын, Кудай ден соолук берсе, бир күн кармап берет дейт. Капельница уколду биз жана жогоруда айттык. Устаз дейт, ассаламу алейкум устаз, мен ден соолугума байланыштуу таяммум даарат менен намаз окуйм 2 жылдан бери. Таяммум менен орозо кармасам болобу? Дейт. Эгерде чындап шариаттагы таяммум уруксат бериле турган, сууну такыр колдоно албай, ден соолугуңузга зыян келип, врачтар же өзүңүз тажрыйбаңыз менен суу такыр болбойт десеңиз, таяммум анда уруксат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, таяммум момун адамдын колдоно турган тазалык куралы болот, 10 жылга чейин суу таппай калса дагы. Же суу тапса да ошо денесине койгон уруксат болбосо, анан жалкоолонуп таяммум кылса болбойт анда. Этиятташ керек, такташ керек да. Чындап шартка туура келеби жокпу? Шартка туура келип таяммум алсаңыз, ооба, орозо кармай бересиз. Орозо жунуп учурунда дагы болот дедик го, бирок жунуп менен жүрө берсин деген сөз эмес. Да ооз бекитип калсын, биринчи мүмкүнчүлүктө барып усуласын деп атабыз, болот. Эгер чындап таяммумга туура келсе. Ассаламу алейкум устаз дейт, ва алейкум ассалам рахматуллахи ва баракату. Биз аскер кызматкерибиз кызматта болуп калганда таравих намазы окулбай калат, кандай кылсак болот? Ушундай суроолор келгенде абдан сүйүнөм да, Кудайга шүгүр. Биз Кыргызстан мындай баатыр, кемеңгер, айкөл, күчтүү элбиз. Биздин түбүбүздө бар негизи, дээринде бар дейт. Кудайым буйрса илимге, билимге, иманга ыктасак, кургур нафсини жеңсек эле, буйрса Кудайым бизге чоң мүмкүнчүлүктөрдү берет.
Ошон үчүн биздин ошол кызмат, аскер кызматтарында, ошол жерлеринде контракттиктер болсун, башка болсун, сөнгөн, санган акырын азайтып, намазга мүмкүнчүлүк берилип, ушул жакшы болсо, чыныгы элибизге, жерибизге патриоттук сезимдер болсо, бул өтө жакшы, биздин өлкөбүзгө, келечегибизге жакшы жаңылык болот. Таравih намазга аракет кылыңыз, бирок жанагындай патрулга туруп калып, кезекте болуп, башка болуп калса, мүмкүнчүлүк тапкан учурда окуңуз. Ошо багымдатка чейин окусаңыз болду, бирок күндүзгү жанагы нерседе кыйналып калбаңыз, айтор багымдатка чейин окуп үлгүрсөңүз болду, бир тууганым. Саламатсыз устаз дейт, мен балдарыма пособие алам, бирок эриме айтпайм. Өзүм балдарыма иштетем. Эриме айтпаган үчүн күнөө болбойбу? Эриме айтсам алып алат. Пособие негизи балдар үчүн берилет. Эриңизге, күйөөңүзгө, агабызга айтсаңыз, туура эмес жолго иштетип же бербей закым болуп, мындай болуп койсо, анда ал учурда балдарыңызга, өзүңүзгө мындай өтө ысырапкорчулук менен эмес, балдарыңыз үчүн мамлекеттен төлөнүп аткандайын, аларга зарыл болгон памперсини, башкасына жала аягыны, керектүү сүтүнү, башкасын алып беришиңиз керек болот. Ал учурда күнөөкөр болбойсуз. Ассаламу алейкум дейт, баланын бир кичине жерин күйгүзүп алса 2 жашка чейин эненин эмгеги текке кетет, адал болбой калат деген динде барбы? Мурда жооп бергем ушул суроого. Чубак устазыбыз да жооп берип кеткен. Эми бул деген энеге баягындай энелик мындай дыккат көңүл буруп, баласын күйгүзүп албасын деген гана сөз. Бирок энеси жакшы көңүл буруп атып, Кудай сактасынчы, эч кимдин башына андай түшпөсүн. Ошондой жагдай болуп калса, болду, энесинин акысы жок, баласы каалаганын кылат деген сөз жок, ал туура эмес. Эненин акысы аябай жогору турат. Сахабалардын бирөөсү, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу тарбиясын көргөн адам, энесинин мойнуна көтөрүп, Каабаны кыдырып, ажылык деген оңой эмес. Аз эле дегенде 7-8 күн, 1 жума керектелет. Ошончолук бардык Мина, Арафа, Муздалифа, Акаба, бардык жерлерге энесин көтөрүп жүрүп, ажылык өтөп, энемдин акысынан кутулдумбу дегенде, бир түнкү таттуу, ширин уйкусун бөлүп эмизген акысынан кутулушуң мүмкүн, бирок андан дагы толук кутулган жоксуң дейт. Ошого бул мындай шалаакылык кетирбесин деген сөз да. Ассаламу алейкум дейт, мен өтүмдү алдырткам, орозо кармасам болобу, жарым жыл болду дейт. Өзүңүздүн тажрыйбаңызга каралат. Мурда кийин кармап көрүп кыйналбасаңыз, ден соолукка, башка ашказанга, жүрөккө, өпкөгө зыянын келтирбесе, анда кармасаңыз болот. Анан дарыгер менен кеңешесиз. Такыр буга чейин тажрыйбаңыз жок, кармай элек болсоңуз. Намаз окуган, жакшы динге көңүл бурган дарыгер болсо, кармасаң болбойт, кыйналып каласың, тез-тез жеп турушуң керек десе, анда кармабайсыз. Анан кийин уже өт жок болгондон кийин ушундай уланып кете турган болсо, ар бир күнгө бир адамга тамак бересиз. Жок, кармасаң болот, кармап кетсең зыяны тийбейт десе, анда кармайсыз. Ишеничтүү мусулман дарыгердин сөзүнө же өзүңүздүн тажрыйбаңызга каралат бул. Ассаламу алейкум, саар тамакты жебей кармаса болобу дейт. Кармаса болот, бирок жеген жакшыраак. Оозду ачып ийбейсиз биринчиден, экинчиден сүннөт ишти аткарасыз. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат, тасаххару, саарлыкка тургула, ошол нерседе береке бар дейт. Орозо күнү мончого түшсө болобу, эң жакшысы ооз ачкандан түшкөн жакшы. Оозго мурундан, башка жерлерден, жыныстык жерлерден суу кирип кетпесин. Анан өтө зарыл болуп калса, анда этияттанып кирсеңиз болот. Бирок ушундайда орозо учуруну көлгө, пансионатка, башкага кетип эс ала турган убакыт кылып албаш керек. Мисалы умрага же ажыга барып эс ала турган болуп, мейманканада гана жатып эмес. Жок, ошондой Рамазанды ибадат менен өткөргөн жакшы. Анан тазаланыш максатта кирсеңиз анда бир жөн, өтө зарыл болуп. Ассаламу алейкум, мен эмизем, орозо кармасам болобу, тамакка кошулган сүттү берем дейт. Мындай да, жана жогору жакта айтпадыкпы, кош бойлуу эне боюнда бар. Анан эмизген эне сүтү күчтүүрөөк болуп, эрте мындай сүттү алып коюп, саап коюп, кошумча тамакка бала кирип калып, ошо менен бала алсыз, балага зыян жетпесе, анда кармасаңыз болот. Анан бала али тамакка кире элек болуп, сүтүңүзгө муктаж болуп, орозо кармасаңыз, сүт аз чыгып, бала кыйналып калса, баланын акысына кирбеңиз анда. Ассаламу алейкум дейт, Москвадабыз, иштеген жерде икона бар дейт, кыблага карама каршы турат, намаз окуп жатканда артыбызда калат, зыяны тийбейби? Жаап коюңуз мүмкүнчүлүк болсо. Марокил Фалахта Шейх Шурмулал айтат, ашаддуха карахатан амамаху дейт. Алдында сүрөт турса, өзгөчө икона турса болбойт. Ошого сыйынгандай тарз жаратат. Анан андайын оң жакта турган, анан сол жак үстү, анан арка тарап дейт. Бир мүмкүнчүлүк болсо, алар каршы чыгып сизди жумуштан айдап койсо, жаап туруңуз. Анан зыян тийгизип атса, артыңызда турат экен, айла жок анда. Зыяны тийбейт. Ассаламу алейкум дейт, баланы канча жашта отургузуу керек? Балам 5ке чыгат, 23-мартта качан отургузса болот? Кантип шарият боюнча? Шарият боюнча белгилүү бир чекти жашты койгон эмес. Мисалы бизде биякта Шейх Юсри деген чоң аалым устазыбыз бар, өзү хирург дагы. Ал киши айтат, колдон келсе, төрөлгөндөн кийин бир 10 күндөн кийинби, 20 күндөн кийинби, 1 айдан кийинби алып келип, мындай ооруну сезине элек убагында
сүннөткө отургузуп койсо жакшы деп ал киши өзү врач дагы да билет, ушуну айтат. Анан бирок бул жердикин түздөн түз алып Кыргызстанга фатва бере албайбыз. Бияк ысык болот, Кыргызстан суугураак болот, жайга суукка каралат. Бала балким ошол мындай өтө чоң эс тартып, ооруну сезгенип, көптө барып бүтө тургандай болбош керек. Ыйманы бар хирургдан барып сурайбыз. Жайкысын болот, кышкысын болот, күзгүсүн болот, туура убакытты тандап, эртерээк бүтө тургандай убакытты тандап, анан бала кыйналып калбай тургандай убакытты тандаш керек. Шариатта белгилүү мобулкурак деген эмес. Болгондо ошол кичине эртерээк болсо жакшы болот, оору эртерээк бүтүп кетет деп айтылат. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух. Мага врач орозо кармоого тыюу салды. Ашказаным ооруйт, кандай кылып сооп табам дейт. Садака чыгарыңыз, орозо кармаган адамдарга жакшы тамак аш жасап бериңиз, суу даярдап бериңиз, финик сатып алып, замзам сатып алып бериңиз, ошолорго дуа кылыңыз, кызматын кылыңыз, намазды калтырбаңыз, таравийден калбаңыз. Чындап эле орозо ашказаныңызга ишеничтүү намаз окуган адам айтып атса, кармабай туруңуз, бирок башка жагынан соопту кылыңыз. Орозо кармаган адамдарга ооз ачылып жардам бериңиз. Ассаламу алейкум устаз дейт, ай чыкканын Саудиядан гана каралабы дейт. Ханафи мазхабта айтылат. Вала ибрата бихтилафил матали' дейт. Ар бир жер өзү көргөнү жакшыраак, бирок биз көрө албай калсак, Кыргызстан Саудиядан көрсө, же Египеттен, же башкадан көрсө, ошону ала беребиз. Бул биздин муфтиятка тапшырылат. Муфтият кандай өкүм чыгарат, ошого баш ийебиз. Сөзсүз ар ким өз жеринен көрсүн. Биз мисалы Шабан айынын 29 кечесинде каралат да. Кыргызстан көрсөк, кана эртең ушул 29 кечесинде, ушул Шабан айынын 29 кечесинде эртең 30 болот, же Рамазан 1 айы болот дегенде караганда, айды көрсөк кармайбыз, көрбөй калсак, жок 30-на толуктайбыз деген сөз жок. Анда башка көргөн жерлерден алсак болот. Бул эми муфтият маселесине такалат. Кечиресиз дейт, мурунга спрей коюу боюнча жооп айтып жаткан учурда жоогуңуз угулбай интернет токтоп калды. Мүмкүн болсо кайталап айтып бере аласызбы? Мурунга спрей койсо орозо ачылбайбы дейт. Айтып берейин. Мурунга спрей койгондо алымдарда эки ача пикир бар. Кээ бир алымдарыбыз бул орозо бузулуп калат дейт. Анткени бул суу кадимкидей ичке кирет, ашказанга жетет, ошол себептен бул бузулуп калат дегендер бар. Кээ бир көпчүлүк алымдар жок, бул бузулбайт. Бул жана абадагы жанагындай эмне сыяктуу, түтүн сыяктуу, тамекинин түтүнү мисалы озонун бузуп коет. Мындай абадагы дем чыккан сыяктуу эле болуп калат. Муну менен орозо бузулбайт дегендер бар. Ошого биз кандай кылабыз? Этияттыкты карманып, эгер өтө катуу кыйналып калбасаңыз, ооз ачкандан кийин ошону сепкенге аракет кылып, анан катуу кыйналып калып атсаңыз, анда жанагы орозону да кармап, карыз да болбой, ошо уруксат берген алымдардын кармансак болот деп айтат. Анан бул туурасында Чубак устазыбызга кайткан жакшы. Чубак устазыбыз эмне деп жооп берди? Ассаламу алейкум дейт. Устаз, боюнда бар аял орозо кармаса болобу? Муну айттык, 22-синен 23-үнө караган түнү ооз жабылабы дейт. Муфтияттын эмесине карайбыз бизде Кыргызстанда, муфтияттыкына. Ошол канчасына деп белгилеп атат. Негизи Шабан айы. Биз азыр Шабан айы. Мусулман айда ай санагы 29 же 30 күн болот. 31 жок, ал миладий менен. Ушул Шабандын 29-ында мусулман айы боюнча кечинде ай каралат. Анан ал нерсени муфтиятка тапшырабыз. Муфтият эмне деп айтса, ошону угушубуз бизге эмне болот экен? Милдет болуп эсептелет. Муфтияттын сайтын карашыбыз керек. Ассаламу алейкум дейт. Устаза дейт, устаза негизи эми сизде жазылып кеткен окшойт, аял кишиге айтылат устаза деп, эркектерге устаз делет. Кыз баланы канча жашка чейин эмизүү керек, жооп берип коюңуз. Эркек баланы 2,5 жашка чейин деп айтыптыр Чубак ажы дейт. Ханафи мазхабта мындай, кыз бала эркек бала деп бөлүнбөйт. Эркек бала болсун, кыз бала болсун, имам Абу Ханифа, мазхаб башчыбыз, бул киши айтат, саласуна шахран, 30 ай дейт. 30 ай деген 2,5 жыл дейт. Кыз бала болсун, эркек бала болсун, ошончо эмизет. Имам Абу Ханифа рахимахуллахтын эки шакирти имам Абис Мухаммад айтат 2 жыл дейт. Имамдын 3-чү бир шакирти бар, имам Зуфар деген, ал киши айтат 3 жыл эмизиш керек дейт. Фатва 2,5 жылга берилет. Кээ бир алымдар 2 жылга чейин деп жүрөт, бирок 2,5 жылга чейин эмизет кыз киши деле. Анан 2 жылдан кийин сүттөн чыгаралы деп ата-эне менен кеңеше турган болсо, бири ата-эне, анда ага деле уруксат. Бирок имам Абу Ханифа кыз балага да, эркек балага да 2,5 жыл дейт. Гороскоп жөнүндө сүйлөсө же ишенсе динден чыгабы? Мага ишенбеш керек, сиз бизге окшогон адам эле отуруп сыртка карап жазып коет да болжолдоп. Ага ишенип кетпеш керек. Эртеңки кайыпты адам кайсы жерде кандай кайтыш болот, эртеңки рызкысы эмне болот, Алладан башка эч ким билбейт муну. Ошон үчүн гороскопко, төлгөгө, эмеге, жылдызга ишенбеш керек. Алар макулук. Алар өздөрү билбейт. Ошол себептен бул нерсеге ишенип ушул точно болот, Куран болбойт деп башканы жокко чыгарса, иманына коркунуч бар. Анан илимсиздик кылып жүрсө, аны динден чыгарып айта албайбыз биз. Тобо кылсын, мындай нерсеге ишенбесин деп гана айтабыз. Аллах Таалам ыраазы болсун.
Ошону менен биз бүгүн эфирибизди жыйынтыктайлы. Аллага шүгүр. Телеграмдан 53 суроого, сиздерден келген бир канча 20дан ашык суроого да жооп берүүгө аракет кылдык. Кимдин суроосу жетпей калып, жооп бере албай калсак, жооп бербейт экенсиңер деп кыжалат болбоңуздар, мүмкүнчүлүккө жараша. Анан жогорку суроолордо, ошого окшош суроолордон жоогуңузду алсаңыз болот. Анан интернетте Раматылык Чубак устазыбыздын да көп суроо жооптору берилген. Анан биз Кудайым буйрса кийинки ишембиде, ар бир ишембиде, анан экинчи күнү сабактарыбыз болмокчу. Ошого да кайрылсаңыз болот. Бир суроо, эки суроо келип туруп, ушуну окуп туруп, анан сабагыбызды дуа кылып жыйынтыктайлы. Ассаламу алейкум дейт. Биз келинчегим экөөбүз онлайн Кытайдагы товарларды киргизип, анан кишилерге тартуулайбыз. Алар 50% акчасын төлөйт. Ошол акчага биз заказ кетиребиз. Андан соң Кытайдан жеткирип берген дейт. Бул сурооңуз толук чыкпай калыптыр. Анан компания карго доставка өзүбүздөн акча кошуп алабыз. Дагы үстүнө акча кошуп жеткирип беребиз. Ошол иш адал болуп саналабы же акча кошкон үчүн арам болуп калабы? Мындай кылалы. Сиз сурооңузду мындай тактап туруп дагы да кенен жөнөтүп койсоңуз, кийинки эфирде мен ушул суроого биринчи жооп берип баштайын. 6-күндөгү эфирге Кудайым буйрса. Сурооңузду кенен жөнөтүңүз, сураныч сизден. Анан тактай турган жерлер бар, ошого жооп берүүгө аракет кылалы. Амин. Аллах таалам эч кимди кор кылба, бирөөгө зар кылба, шариятыңа туура келип, туура жашашты насип кыл. Жүзү кара кылба Кудай таалам. Өзүңө жакшылыктарды жаадырып бер, өзүңө гана моюн сунган Кудайым. Өзүңдөн мээримди үмүт кылган, ырысты кечиктүү элдерден кыл, эли жерибизге амандык бер. Алдыда келе жаткан орозону татыктуу кармап, каза кетирбей, кафарат кылбай, жакшы бир тутуп берүүнү өзүң насип кыл. Орозодон олжолуу жакшы сабактарды алуу насип кылгын, эли жерибизге тынчтык, амандык бергин. Бирахматика я архамар рахимин.